Агайлар, эжейлер, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу апалар, эжелер, майрамыңыздар менен сиздердин бүгүнкү. Биз Ыйык Ата Журт коомдук жаштар фонду карантин башталгандан бери бүгүнкү вебинарыбыз 11-чи вебинар. Буюрса ошол күнгө чейин өтүлгөн вебинарлардан алган маалыматтарыбыз болсун, жакшы пикирлерибиз болсун, жакшы агайларыбыз катышып, жакшы пикирлерин бөлүшүп берди. Албетте бул биз үчүн өтө пайдалуу болсо, биз дагы өтө кубанычтабыз. Бүгүн ушу өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 11-чи вебинардын коноктору Ош шаарындагы Жетиген мектебинин директору, Ош мамлекеттик университетинин педагогика илимдеринин доктору, Ош мамлекеттик университетинин доценти Кыялбек Акматов жана ошондой эле Бишкек шаарынан Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология берүүнүн технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу, Этник арт мектебинин директору Чолпон Түмөнбаева эжекебиз жана ошондой эле биз дайыма сыйлап, урматтап, сыйлап келген биздин эң аксакал эжекебиз деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, жазуучу, публицист Зинакан Пасаңова эжекелерибиз бүгүн конокто. Темабыз, урматтуу катышуучулар, сиз баскан из менен балаңыз басат деп. Албетте бул биз акыркы 11 вебинарды өткөргөн бүт баары эле тарбия маанисинде болуп атат, бирок ошонун ичинен дагы жакшы ой пикирлер болуп атат. Ошон үчүн баарыңыздарды дагы бир жолу куш келипсиздер. Мүмкүн болсо спикерлерден башкаларыбыз звуктарды өчүрүп, кимде ким суроосу болсо кайра жандырып активдүү катышсак дагы жакшы болот. Баарыңыздарга ийгилик. Анда Зинакан эжеке сизден баштасак, регламентти туура пайдаланып, ар бир спикерге башында 15 минутага чейин убакыт берип, андан кийин талкуу иретинде, суроо жооп иретинде уюштурсак жакшы болот. Ошого кандай дейсиздер? Анан эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, бул жака да кат аркылуу суроолорду калтырсаңыздар, мен утуру ортодо ошол каттагы суроолорду спикерлерге жеткиргенге аракет кылам. Рахмат. Зинакан эжеке, анда сизде. Микрофонду өчүрө алсаңыздар, урматтуу катышуучулар. Микрофон. Рахмат, баарыңыздарга кутман кеч. Бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Биз айымдар үчүн, энелер үчүн, энелердин күнү экен. Баарыңыздарды куттуктаймын. Семинардын, вебинардын катышуучулары, баарыңыздарга энелик бакыт каалайм. Балдарыбыз дайыма бизди кубандырып, сүйүндүрүп жүрүшсүн, ийгиликтерге жетише берсин. Эми мен айтайын дегеним, мен өзү мындай эне катары өзүмдүн энелик тажрыйбамдан мындай бөлүшсөм дейм да. Себеби ар бир эне өзүнүн баласын тарбиялоодо ушунчалык көп мындай жолду басып өтөт да. Алар ар түрдүү курдактарда өсүп келе жатканда өзгөрүүлөргө ушунчалык бир мындай кылдат байкап, анан алар балдарың жөнүндө ушунчалык бир саналарга батып дегендей туура жолду баратабы, туура тарбиялап атамбы деп дайыма ойлонуп, ой толгоп ушундай жолду басып өтөт да. Анан бул айтат энелердин баягы, мен мисалы өзүм эне катары бир караңгы токойгодо, кээде караңгы токойго туш болгондой болот элем да. Кайсы жолго басышымды билбей, кандай кадам жасашымды билбей, кээде ушундай бир туюктарга келип келген учурларым болот да. Анан эми дайыма энелер, эң биринчи ата энелер өзүбүздүн бала тарбиялоодо өзүбүздүн алгачкы тажрыйбабызды биз балалык чактан алат экенбиз да. Биз бала чакта кандай элек, кандай таасирлер болду эле балалыкта, бизди түшүнүштү эле ата эне, же айлана чөйрөнүбүз түшүндү эле, кандай кылганганбыз. Эмнеге ошол өзүңүн балалык чагыңдагы жүрөгүңдө калган таасирлер дайыма сага бир жол көрсөткүч болот экен да. Ошондо кетирилген мүмкүн ошондо ата энелер тарабынан, айлана чөйрөңдөгү адамдар тарабынан кетирилген кемчиликтерди кайталабоого аракет кылат экенсиң. Ошол балаңды өзүңдүн ордуңа коюп, балаңдын ордуна өзүңдү коюп, анан ички дүйнөсүн түшүнүүгө аракет кылат экенсиң. Анан мен ошон үчүн мисалы мен бала чагымда мен дайыма жан дүйнөмдүн жалгыздыгын сезчүмүн да. Себеби бул абдан бир мындай бактылуу балалык болгон, эркелеп чоңойгонмун, бардыгы жетиштүү болгон, бирок мен өзүмөн
китепти көп окуйт элем, жаратылышка абдан бир суктанып кызыгат элем. Ошолорду эч ким менен бөлүшө алчу эмес экенмин да. Ошол мага дайыма жалгыздык, ушунчалык ошол жалгыздыктан аябай жабыркайт элем. Анан кийин ошон үчүн мен дайыма ошол ички өзүмдүн сезимдеримди дүйнөмдү бөлүшө албаган үчүн ушул жалгыздык мени өмүр бою ушу жүрөгүмдө букпойдон калган да. Анан мен ошон үчүн балдардын төрөлгөндөн баштап кичинекей кезинен эле алар менен сүйлөшүп, алардын көзү менен дүйнөнү карап, алардын кызыкчылыгы менен алгачкы жылдары жашашка аракет кылдым. Анан ошон үчүн мен күндөлүккө жазып жүргөн экенмин да. Мен ал мезгилде жакшы деле мындай мунун натыйжасы кандай болот, бул кийин мага пайда бербей билбей эле баламдын ар бир кадамына кылдат көңүл бөлүп, күндөлүк жазып, күнүгө кичинекей төрөлгөндөн баштап күндөлүк жазып, анан анын алгачкы дүйнө таанымын, алгачкы сөздөрүн, алгачкы кадамдарын бардыгын жазып жүргөн экенмин да. Мага ошол кийин ошол балдарым, улуу балам 15ке чыкканда мен ошол күндөлүктү мындай китепче өзүнө китепче кылып жазып берген, китепче кылып чыгарып бергем да. Бул чоң уулумга чыгарган китебим өзүнө. Мында бардык балалык өмүрүнүн ар бир көзүрмөмө жазылган. Мен ойлойм бул балама биринчиден чоң эстелик болот. Экинчиден, анан экинчи уулум 5 жылдан кийин экинчи уулум төрөлдү. Ага да ошондой күндөлүк жазып, ага китепти мына эми даярдап атам. Чындыгында ал 21ге чыгып калды. Бирок китепти эми даярдап атып азыр эми оюма келди да. Бул демек менин бул энелик тажрыйбам. Эгерде мен ошонун бардыгын бир эле мага таандык эмес, менин балама таандык эмес, ошонун бардыгын мындай илгеп, баягы педагогикалык жакка тиешелүү нерселердин бардыгын иргеп туруп, мындай бир жалпы окурмандарга ылайыктап китеп чыгарсам, мүмкүн көп энелер үчүн мындай бир көрсөткүч боло эле, көрсөтмө сыяктуу боло эле. Себеби биз энелик тажрыйбабыз кээде жетишсиздигинен көп мындай жаңылыштарды кетирет экенбиз да. Анан эми балдар мындай ошол күндөлүгүмдү окуп эми окусам, көрсө бала 1 жаштан 5 жашка чейин эле дүйнө тааныйт экен. Муну бул жөнүндө улуу жазуучу Лев Толстой да айткан экен. Мисалы ал айтат, 1 жаштан бала адам төрөлгөндөн 5 жашка чейин эң узун жол басып өтөт дейт да. Ал эми 5 жаштан кийин өлгөнгө чейин ал мындай ушул өзүмүн жазган күндөлүктөрүмдү окугандан кийин анан да, себеби мен 5 жаштан кийин балдарым жөнүндө аз жазып калыпмын. Алар мени таң калтырбай калыптыр да. Кадимки эле чоң адамдарга мындай окшошо баштаптыр. Алардын ой жүгүртүшү, алардын көз карашы, жүрүм туруму биздин баягы чоң адамдардын дүйнөсүнө жакындай баштаптыр. Мына ошондугунан демек бул дүйнө таануу балада ушу 5 жашка чейин эң негизги этап ушул мезгилде болот экен да. Анан ошондуктан мен ошол мезгилдеги балдарымдын турмушунан алынган балдар темасындагы аңгемелеринди, алардын балдардын сүйлөө сөздөрүнөн алынган топтомдорду чогултуп туруп 5 жыл деген китеп чыгаргам. 5 жыл деп. Ошол 5 жылда мен ойлойм ошо баланын эң бир менин энелик тажрыйбамдан алынган жыйынтыгым, тыянагым эң урунттуу учуру бул 5 жылга чейин. 5 жылга чейин биз балабызды тарбиялап сыгын мындай ошонусун ача алсак, анда ал балабыз кийин өзүнүн жолун таап кетет деп ойлойм да. Эми мисалы ар бир бала төрөлгөндө эле бул генетикалык жактан, анан кийин биринчиден генетикалык жактан берилет касиеттер, андагы жекече касиеттер. Экинчиден тарбиядан болот экен. Ар бир бала төрөлгөндөн баштап эле бир нерсе эмнеге шыкты экенин билине баштайт экен да. Мисалы мен өзүмөн бир уулум төрөлгөндөн баштап эле ошол мындай буту колу чыгып баса баштагандан баштап эле спортко өтө кызыккан. Ал ушунчалык ошол өзүнчө машыгып, тынымсыз ушул спорттук баягы кыймыл аракеттерди жасайт эле да. Ал эми экинчи балам болсо өзүнчө мындай бөлүнүп алып, өзүнчө бир элестөө сценарий менен ойногонду жакшы көрөт эле. Мен ойлосом өкө тең ошол шыгы, ошол кичинекей же болбосо лидерлик касиеттери ошондой башталган экен да. Мына ошол мезгилде биз өтө бир балабызга көңүл коюп туруп, анын эмнеге шыктуу экенин, эмнеге кызыкканын мындай байкап,
ошого бир шарттарды түзүп, ошону өнүктүрүүгө өзүбүздүн колдообузду көрсөтсөк, ал бала ошол өзүнүн жолун туура таап кетет, кесибин же болбосо өзүнө жөндөмүнө, кызыгуусуна, талантына жараша өзүнүн жолун туура таап кетет деп ойлойм да. Анан кийин экинчиден болсо балдарды мисалы балдар биз айтабыз тиги жакшы мектепте окусун, жакшы англис тилдерин үйрөнсүн, чет тилдерин үйрөнсүн, же болбосо бир элитный мектепте окуп, ушундай бир ментальный арифметика менен ошону үйрөнсүн депчи. Мунун баардыгы эле ошол баланын кандайдыр кандай десем, ошол балага турмушта жардам бере албайт да. Ал баланын шыгы мүмкүн башкача болор. Мисалы, Анна Гавалданын 35 кило деген повесть бар. Мына ошодо кодум эле азыркы ата-энелери, ошо баланын мектепте окуган баланын ата-энеси биздин азыркы ата-энелерге окшоп эле сөзсүз түрдө ал тиги чет тилдер курсуна барыш керек, же болбосо тиги спорт менен алектениш керек, же болбосо мынабу башка мындай өнүктүрүүчү курстарга барыш керек дейт. Ал бала болсо анын кызыгуусу таятасынын устаканасына барса өзүн өтө бактылуу сезет экен да. Демек ошол жерге барганда гана өзүнүн дайыма балалык бактысын табат. Демек ал ошол кандайдыр бир чоң атасына окшоп темир устачылык жасаганга, жыгачы устачылык жасаганга өтө шуктуу, өтө кызыгат. Акыры ал мектептен кубулгандан кийин таятасы анын шыгын түшүнүп туруп, ошол өзү менен кошо ала кетип, ошол ушундай биз дагы балдарыбызды дайыма өзүбүздүн гана сценарий менен, өзүбүздүн гана көрсөткөн чектеген жолубуз менен гана өнүгүшүн мажбурлайбыз да кээде. Бул болсо ошо баладагы көп мындай бир талантты касиеттерди чектеп коюшу мүмкүн. Мен ойлойм, ар бир ата-эне эң биринчи ошол баланы индивид катары, алда жашоого бир кайталангысы келген адам катары ошондой кабыл алып, ага болсо керек болсо колдоо көрсөтүп, ошол талантынын ачылышына колдоо көрсөтсө гана ошол бала менин оюмча турмуштан өз ордун табат. Бул өзүнүн талантына, шыгына жараша бул дүйнөнүн кандайдыр өнүгүшүнө, жакшырышына өз салымын кошот деп ойлойм. Рахмат эжке. Буюрса дагы вебинардын ортосунда дагы сизге суроолор болсо дагы өзүңүздүн оюңузду бөлүшөбүз. Анда кийинки сөз кезегини Чолпон эжке сизге берсек. Микрофонду жандырып алыңыз, Чолпон эже. Чолпон эже, микрофон. Звугуңуз чыккан жок. Звук. Чолпон эже, звугуңузду. Организатор күйгүзүп койсун да. Чолпон эже, звугуңуз болбой атат. Акын байке, карап коесузбу? Сиз күйгүзүп койсоңуз болобу? Азыр карап атам. Кетип атат. Болду эми. Чолпон эже сүйлөңчү. Жок, өчүп калды. Эми чугулду. Эми иштеди. Угулду. Иштеди. Иштеди, сүйлөңүз. Улан терезечке. Кутман кеч барыңыздарга абдан кубанычтабыз. Кутман кеч. Уюштуруучуларга, ыйык ата журту мырзалары, Акынбек мырза, абдан жакшы болду баарлашуу, Мына сиз баскан из менен балаңыз басат деген абдан жакшы тема, бул деген актуалдуу тема. Кайсы убакта болсо дагы бул актуалдуу темада, бул ата-бабалардан бери келаткан ушундай бир из да, артыңда из калсын дегендей. Из калса, ошол из менен басат. Из калбаса, кайсы из менен басат деген. Биздин ата-бабалар сиздер айткан сөз бар да. Зинакан эжебизге терең ыраазычылык. Зинакан эжебиз бир чыгармачылык жактан дагы абдан бай адам, тажрыйбалуу. Биз сизди баягы Кубан Бөбөк деген конкурска катышып, жеңүүчү болуп, ушул жыйнакка кирген чыгармаларыңыздан бери билебиз. Ага чейинки, андан кийинки дагы дегендей. Ошон үчүн сиздин дагы иштей турган, сиз менен биздин иштей турган жумуштарыбыз абдан көп. Ата-эне катары, педагог катары, чыгармачыл адам катары. Анан Зинакан эженин сөзүн улай,
ушул теманы улай. Жана бала чактагы тарбия дедиңиз. Бул абдан туура. Бала чактагы тарбия. Мисалы, жапондордун мисалында эмне үчүн Жапонияда 10 жашка чейин жалаң өздөрүнүн улуттук гана салты менен, өзгөчөлүктөрү менен, каадасы менен тарбиялап. Бул эң туура экен көрсө. 10 жашка чейин бала ошол улуттук өзгөчөлүктөрүн, салттарын сиңиргенден кийин анан башка улуттун, башка тилдерди кабыл алат экен. Тилекке каршы бизде андай болбой атпайбы? Ошол бала чактагы тарбия. Биз деле мисалы айтабыз го. Биз бала чакта анча эле, апабыз мынча эле, чоң энтебиз мынтип айтчу эле, мынтпе дечи эле деп көрдүңүзбү? Көрсө, ошол бала чактагы нерсе ошол баланын канына көбүрөөк сиңет экен да. Анан экинчиден жана айттыңыз, ошол Зинакан эженин жан дүйнөнүн жалгыздыгы деп. Чынында эле биздин балдарыбыздын жан дүйнөнүн жалгыздыгы болот экен да. Кандай жалгыздык? Жана сиз айтпадыңызбы? Бук болуп калат экен деп. Ошол бугун чыгарбай калат экен. Биз бугун чыгарайын десе дагы биз ошого мүмкүнчүлүк бербейт экенбиз. Мисалы, ошол бала таарынып, бир нерсеге таарынып, бук болуп ыйлагысы келип атса дагы биз ошол ыйлаганга дагы мүмкүнчүлүк бербейт экенбиз биз. Басыл, ыйламаганың, үнүңдү чыгарба. Бул дагы көрсө психологиялык жактан бул туура эмес экен. Бала ошол бугун чыгарыш керек экен. Бугун чыгарыш үчүн эмне кылыш керек экен? Ыйлагысы келсе ыйлаш керек экен, ойногусу келсе ойнош керек экен. Эгер ал таттуу жегиси келсе таттуу жеш керек экен. Мына бук деген ошол. Бук десе эле бир баягы көз жаш эмес. Ал деген ошол бир нерсеге көзү тоюш керек экен, каныш керек экен. Оюнга тоюш керек, тамакка тоюш керек, таттуу нерселерге тоюш керек, оюнчукка тоюш керек дегендей. Эми оюнчук дагы өзүнчө бир маселе психологиялык жактан. Оюнчуктун да түрлөрү бар. Баланын оң таасир бере турган жана терс таасир бере турган. Андан кийин ошол биз балдарды жанагы сиз айткандай жалгыздык кылбашыбыз керек. Дайыма мамилелешүү, сүйлөшүү, баарлашуу, аны менен деген диалог, маектешүү, ошол балдардын эмне билгиси келип атат. Ошол бала кезинде эле эми балдардын дагы жана жаш категориясына бөлүнөт, төрөлгөндөн башка. Тымыркай, наристе, бөбөк, өспүрүм, анан кийин жанагындай жаш өспүрүм, селки, секелек, бийке, бийкеш деген сыяктуу. Ушул ар бир жаш категориясына байланыштуу, ошол жаш курагына байланыштуу биз туура мамиле кылышыбыз керек, туура тарбия беришибиз керек экен. Тилекке каршы биз аны билбейбиз да. Кайсы категорияда кандай мамиле кылышыбыз керек экен. Аны мен дагы кийин бул темага ушул сөзгө дагы кайрылам. Андан кийин Зинакан эжебиз айтты жанагындай күндөлүк деп. Туура, күндөлүк жазыш керек. Балдарды ошо күндөлүк жазганга, тескерисинче кээ бир ата-энелер бар, күндөлүк жазба, бул эмне, тигиндей мындай. Биздин деле ошол Зинакан эже сиз менен биз замандаш болуп, Союз убагында көрүп калганбыз, күндөлүк жазган бир өзүнчө мода болупчу. Азыр билбейм, күндөлүк жазгандарды көрбөйбүз. Телефон деген бир ордуна келип калбадыбы? Бирок күндөлүк жазганга биз ошолду балдарды тарбиялашыбыз керек да. Күндөлүк деген бул жакшы нерсе. Жакшы күндөрдү, эсте кала турган күндөрдү, майрамдарды, туулган күндөрдү, ата-энесине майрамга, ошол үй бүлөгө байланыштуу нерселерди жазып коюш керек. Мисалы ошол баланын бир сүйүнүчүн, окуудагы, мектептеги, коомдук иштердеги, же болбосо бир спортко катышып, сиз жана сөз кылып кеттиңиз, же бир ушундай бир жакшы өзүнүн шыгына байланыштуу бир жакшы нерсеге катышканда бир биринчи ийгилиги сүрөттөрү менен коштоло турган күндөлүктөрдү жазыш керек. Эгер сиздер билсеңиздер, баарыңыздар эле билесиздер, чыгармачыл адамдарсыздар. Ошол эле белгилүү кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеев агайыбыздын жана Агындылар деген чыгармасын бир 80% күндөлүктөн турат. Ал ошол балалык кездеги бир жакшы урунттуу окуялар, чоң энеси болгон менен болгон нерселер, мектептеги бир жакшы нерселер, күлкүлүү окуялар, ошолорду жазып отуруп эле, анан ал бир чыгарма болуп калып атпайбы? Агындылар деген. Азыр кандай эл талашып окуп атат? Көрсө ошол күндөлүк экен да, ошол күндөлүк балдарды бир чыгармачылык нерсеге түрткө берет экен. Ошого бир жазып отуруп эле, анан кийин кантип өзү бир чыгармачыл нерсеге бир кириптер болуп калганын өзү дагы билбей калат экен да. Ошол сиз күндөлүктү айтып атып, анан жана айттыңыз, бир 15 жаш деп, жана жаш өзгөчөлүктөрүн айтып кетпедиңизби? Анан энелер жөнүндө айттыңыз, тажрыйба деп. Ооба, туура, энелерибиз тажрыйба. Эгер энелерибиз тажрыйбасы болсо, сиз айткандай бала чагында бир бешигирин укса, балдар оюнун билсе, бир жаңылмач, бир элдик фольклор, этнопедагогика, оюндарды билсе, ал бир нерсе
береби баласына, айыл билбесе ал жаш ата эне эмне берет баласына дегенде сиз жана айтып кеттиңиз сөзүңүздө жинаканда энелик тажрыйба деп. Ошол көрсө деген азыркы учурда менин көз карашымда балдарды эмес, ошол энелердин өзүн тарбиялаш, жаш энелер тарбиялаш керек болчу да. Себеби могу 90-жылдарда союз тараган мезгилден кийин ушул бир вакуум болуп калбадыбы 30 жыл. Ошол кездерде биздин энелерибиз азыр эне болуп калды да, балдар окуп калды. Алар эмнени окуду, эмнени билди дегенде. Акыл союз убагындагы башка идеология, башка саясат болчу. А ошондон берки энелердин сандыгында эмне бар болду экен? Илими барбы, билими барбы, тажрыйбасы барбы? Ошолор жанагы балдар фольклорун билеби, этнопедагогиканы окуганбы, психология деген предметти окуганбы? Аны бир Кудайдын өзү билет. Анан сиз жанагы айткандай 15 жашка чейинки дагы бар да. Жанагы бизде притча болуп калган, хикая болуп калган бар го. Психологко келип мен балам 3 жашка чыкты. Мен кандай тарбия берем десе айтат, 3 жашка кечигиптирсиз дегендей. Демек, ал деген баланы тарбиялаш ал жана түйүлдүк кезиндеги, ушул түйүлдүк пайда болгондон баштап эненин өзүн тарбиялаш керек экен да. Физикалык жада, психологиялык жакта, анын ден соолугу жагынан тарбиялаш керек экен да. Ошол түйүлдүк пайда болгондон баштап эне деген туура тамактанганын билиш керек. Тиги кыжырын келтирбеш керек, урушпаш керек, жакшы нерселерди окуш керек, китептерди окуш керек, билим алыш керек. Ал ошол деген көрсө түйүлдүккө бериле турбайбы? Бул медициналык жактан деле тастыкталган. Педагогикада айтылат 5 жашка чейин сен баланын кулусуң дейт. Себеби 5 жашка чейин биз баланын оозунан эмне чыкса баарын аткарат экенбиз. Ал ыйлап атып эле ошол бизге ошол нерсенин баарын аткарып туруп алат экен, жасап туруп алат экен. Жейм дегенин жейт, алдырам дегенин алат, саптырам деген саптырып алат дегендей. Башкача айтканда 5 жашка чейин биз анын оозунан эмне чыкса баарын аткарат экенбиз. 5 жаштан 10 жашка чейин бала сенин кулуң болуш керек дейт. Себеби 10 жашка чейин ал колдорго жарап калды. Алып кел, жууп кел, барып кел, жасап кой, кылып кой. Тиги бир майда чүйдө үйдөгү жумуштарга ал колорго жарап калды деген сөз бар да кыргыздарда. Колорго жарап калды деген сөз. Ошол 10 жашка чейин биз аны ошентип тарбиялашыбыз керек экен. Антип кой, сен колуңан келет, жасап коесуң, аткарып коесуң, азаматсың, аткаргандан кийин аны сөзсүз макташ керек. Азаматсың, ой азамат, сен менин жардамчысың. Колорго жарап калган турбайсыңбы? Түшүнүп калган турбайсың. Биз тилекке каршы ушундай сөздөрдү айтпайбыз да. Туура эмес болсо урушабыз, дагы бир жаман сөздөрдү айтабыз, жана башка. Эми бул дагы өзүнчө. 10 жаштан 15 жашка чейин сен үлгүсүң дейт. Сен жетелеп жүрүп тарбияга дейт. Ээрчитип жүрүп тарбияла дейт. Бул кандай? Жакшы жерлерге алып барыш керек, жакшы жерлерге чогуу барыш керек. Жумушуңузгабы, майрамдаргабы, бир иш-чараларгабы, бир болот го эми көп иш-чаралар бар да, маданий үй-бүлөлүк, же болбосо бир башка масштабта, мектептин деңгээлинде, же ошол сиздин жумушуңуздун деңгээлиндеги ар бир жумуштар башка. Ошентип биз 10 жаштан 15 жашка чейин аны жетелеп жүрүп тарбиялайт экенбиз. Башкача айтканда, биз аларга үлгү болушубуз керек экен да. Себеби 10 жаштан 15 жашка аларга акыл эскирип калды. Балакатка жетип калды, мүчөл жашка келди, секелек селфи куракка келди, өспүрүм куракка келди, жана айтпайбыз, өткөл мезгили келди. Ошондо биз аны жетелеп жүрүп, жакшы жерлерге алып барып үлгү алар ойлойт экен. Менин атам ушундай жакшы жерде иштей турбайбы? Менин атам апам мындай жакшы жерде иштей турбайбы? Анын достору мындай экен, анын кесиптештери мындай экен, анын иши айдай жооптуу экен, анын иши маанилүү экен, жоопкерчиликтүү экен деген баланын аң сезиминде ошол ойноп калат экен. 15 жашка чейин. Биз болсо эмне? Айтабыз. Барбайсың, сага эмне бар? Кереги жок, отур үйдө деген сыяктуу. Ошол мезгилде баланын ээрчигиси келет экен, көргүсү келет экен, кызыктар болот экен. Биздин жумушубузга, биздин барган жерибизге, биздин кылган ишибизге. Биз ошол кезде тескерисинче тыйып коет экенбиз. Сага эмне жок? Эмне бар? Анан тигиндей мындай, ужураба, деген жаман сөздөр ушуну токтотуп коет экенбиз. Ошентип балабыз кантип 15 жашка келгенин билбей калабыз. 15 жашка чыкканда педагогикада айтат: же бала сенин досуң, же касың. Же аны менен дос болосуң, же кас болосуң дегенде. 15 жашка чыкканда ал жүр десең да ичпейт, бас десең да баспайт. Себеби ал деген ал мезгилден өтүп кетти да. Ал чоңоюп калды, ал өз алдына жылка келип калды.
А 15 жашка келгенде биз аны тыйып антпе, минтпе, тигинтпе деп анан элдин балдары менен салыштырып башты. Тигинин баласын кара, мунун баласын карачы, ана баланчанын баласы түгүнчө. Бул эң туура эмес экен биздин жанагы. Биз жана педагог деп айтабыз, бирок ошол эле убакта педагогикалык жактан, психологиялык жактан ошол бирөөнүн баласына, кошунанын баласына, туугандардын баласына салыштырган абдан туура эмес экен да. Ошондо биз баланы жанагынтип басынтат экенбиз да. Карачы тигинин баласын, карачы мунун кызын деп атып. А 15 жашка чыккан, 16га чыкканда ал деген чоң өз алдынчалыкка келип калды да. Ал ансы деле эчпейт. Эчигиси келбейт. Себеби ал кызыксыз. Анын кызыгуулары башка нерсе болуп калды. А эчиген убакта биз аны эчитпей койдук. Жанагындай сөздөрдү айтып дегендей. Ошон үчүн жанагындай 5 жаш, 10 жаш, 15 жаш. 15 жашка келгенде же сен анын досусуң, же казысың. А 15 жашка келгенде аны менен чоң адам катары эсептешип, сенин оюң кандай? Кандай деп ойлойсуң? Айтып көрчү. Сен оюңду билгиң келип атат. Сен коюп калдың деген сөздөрдү айтпайсызбы? Эми айткандар деле бар. Бирок тилекке каршы биз жаңылабыз да, жанагы сиз айткан энелик тажрыйба деген. Энелик тажрыйбабыз болбосо ошондой да. Жана башында айтпадыңызбы? Балачак кезинде биздин ата энебиз андай нерселерди кылган эмеспиз да. А кылбаса биз деле ошону кылбайт экенбиз да. Көрсө ошол сиз айткандай башында туура баштадыңыз. Балачак кезинен ошол туура болушубуз керек экен да. Анан жана айттыңыз, генетика деген терминди айттыңыз. Генетика деген баягы канында бар деп коет да кыргыздарда. Анан дээринде бар дейт. Эми дээринде бар, албетте жанагы дээринде деген сөз бул жанагы кыргыздарга тиешелүү бир код касиет дегендей да. Ата жагынан келет экен, эне жагынан келет экен. Айтасың, чоң атасын тартып мындай болуптур. Же болбосо тай атасын тартып тиги комузчу болду. Анан кийин чоң апасын тартып тиги тикмечи бычмачы болду дегенде. Бул ошол жанагы канынан келаткан нерсе да. Ошону дагы биз көңүл бурбайт экенбиз. Ошол сиз айткандай, ошо балачак кезинде 5 жашында, 10 жашында бала эмнеге кызыгат, колунан эмне келет деген сыяктуу нерселерге. Анан айттыңыз жанагындай мажбурлап деп. Анан мен айтканды кылыш керек, мен айткан нерсени жасаш керек деген. Жок, ал 15ке чыккандан кийин аны эсептеш керек экен. Ал деген паспорт алганга жетишип калды. Ал деген кесипке ээ боло турганга келип калды. Аны менен эсептеш керек. Анан 16-15 жашка келгенде ага эркиндик бериш керек экен, чектебеш керек экен. Анын кылган ишин макташ керек. Ой, азамат турбайсыңбы? Ага кандай? Деген сөз. А биз ага чейинки, ошо 16 жашка чейинки нерселердин баарын, убакыттын баарын уттуруп салып атпайбызбы? Андай эсептешпей. Дээринде эмне бар? Кайсы жагынан келип атат бул? Ата жагынанбы, эне жагынанбы дегендей. Ал өзүнчө бир жакшы нерсе. Бул кыргыздарга эле бериле турган бул код касиет деген нерсе да. Кыргыздарда ушундай бардыгы касиеттүү, бирок ошол касиетти таппай атабызда, бул кайсы жагынан касиет болот? Ырчылык жагынанбы, чыгармачылыкпы, жазуучулукпу, математикабы, кол өнөрчүлүкпү, же болбосо бир оюндар жагынанбы, дене тарбия жагынанбы, илим жагынанбы, билим жагынанбы дегенде биз аны билбей атпайбызбы? Ошо сиз айткандай, эгер ата энеси аны укпаса, билбесе, билими жок болсо, аны каяктан ал нерсени сурайт. Анан ошо сиз айттыңыз жанагындай устакана деп. Устакана ким? Устакана бизбиз да, ата энебиз да устакана. Биз устаканабыз. Ошол устаканадан жакшы бир нерсе чыгарышыбыз керек. Жакшы нерсе эмне? Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген нерсе да. Анан ошол айткым келип атат, бала төрөлгөндөн баштап эле бул касиет берилген. А ошол касиетти биз ата эне билишибиз керек экен, көрүшүбүз керек. Бул касиет кайсы жагынан келди? Ата жагынан келип атабы же эне жагынан келип атабы? Ата жагында кандай касиеттер бар? Аны изилдешибиз керек. Эне жагында кандай касиеттер бар? Аны эгер ата эне аны билбесе, каяктан балага берет ал касиетти? Каяктан билет? Ошон үчүн жана сиз айткандай, мажбурлоо бул тарбиялоо эмес. Ошон үчүн мен айтат элем, жанагы биз акын жазуучулардын өмүр баяндарын окуганда эмне көпчүлүгүндө эле энеси жамакчы болгон, энеси жумокчу болгон, анан энеси деген эми акын жазуучулардын баарынын эле өмүр баяндары ошондой го. Эне жагынан. Эгер ата жагынан болсо, анан атасы баягы устачылык менен алектенген, анан кол өнөрчү болгон, анан эр чапкан, анан тиги бу, анан табыкчы болгон, тамырчы болгон деген сөз. А көпчүлүгү эне жактан болуп атпайбы? Ошон үчүн айтат да, эне сүтү менен, эне тил дегендин баары. Ошон үчүн мен сунушкат элем Ореке, эгер жаш ата энелерге болсо, балдар адабият, эл адабият сериясы, балдар фольклор деген. Бул жакта бардык нерсе бар. Ошол бешик ырынан баштап, бешик ыры, макал лакаптар, мына биздин философиябыз,
макал лакаптар, оюндар. Биз мындай эле жалпы жөн айтып атабыз макал лакаптар, макал лакаптардын өзүнүн тематикасы бар. Бешик ырлар, улуттук оюндар деп атабыз. Анын дагы өзүнүн тематикасы бар. Акыл оюндары, өспүрүмдөр оюндары, кыз оюндары, ат оюндары деген сыяктуу. Биз оюндар деп эле коебуз, жалпы жонда. Алардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша оюндар бар да, мисалы, кыздар ойной турган оюндарды балдар ойнобош керек. Мисалы, ат оюндарын кыздар ойнобойт да, мисалы. Ошондой сыяктуу эми биякта аябай көп нерсе бар. Мен ошо сунуш кылат элем жаш ата энелерге. Мындай окуш керек. Илим алыш керек, билим алыш. Билим бизде бар, бирок илим жок болуп атпайбы? Ошол илимди каяктан алабыз? Жана каныбыздан келе аткан касиет деген терминди айткым келип атат да, ошо касиет. Илгери эмне кылган жанагы биз адабияттардан, тарыхтан билебиз да. Илгери деле мастер-класстар болгон экен. Бирок мастер-класс деген терминди билишкен эмес. Жанагы акындарыбыз, жарчыларыбыз, төкмөлөрүбүз деген бири-бирин ээрчитип жүрүп эле той аштарга жарчылар көрсө ошол эле мастер-класс болгон турбайбы? Мастер-класс деген термин болгон эмес да. Азыр эле мастер-класс мода болуп калып атпайбы ошол сөз? Көрсө бизде болуптур. Бизде эмне ал оозеки сакталып келген. Жазылган эмес. Куйма кулак болгонбуз. Укканыбызды эле көрүп алып эле жазганбыз. Кол өнөрчүлүктө эмне көрсөк, ошону көрүп эле жаза берген. Аны кагаз бетине түшүргөн. Азыр эле биз кагазга ишенип калдык, видеого ишенип калдык, интернетке ишенип калдык деген сыяктуу. Ошол сыяктуу мисалы эми окуй турган эмелер, адабияттар абдан көп. Мен ошол бир экөөнүн айтып атам, ушу балдар фольклору, этнопедагогика деп жанагындай тыюулар, салттар, каадалар антпеш керек, үнтпеш керек, кызга 40 үйдөн тыюу, жанагындай ата энеге акарат кылба, эмне караңгыда сыртка чыкпа, сууга түкүрбө, эмне деген сыяктуу нерселердин баары эле оозеки сакталып келген да. Бирок биз ошону балдарга айткан менен эмнеге десе, ошого деп коебуз да. Анын ар жагын түшүндүрүп бербейбиз. Ошон үчүн аны терең түшүндүрүп берип, илим деген ошол да. Ата эне ошол балага тарбияды берерден мурда өзү билими бар, илимдүү болуш керек деп ойлойм да. Ошол илим каякта жатат? Биздин салтта, биздин адатыбызда, үрүп адатыбызда, жөрөлгөдө жатат. Бала төрөлгөндөн баштап, ал жанагы 1 жашка чыгат, шотой, анан сүннөт болот, анан кийин балакатка жетет, анан кийин өспүрүм куракка жетет, анан кийин үй бүлө курганга келет, ошондогу жөрөлгөлөр, анан тет өлгөнгө чейинки жазылбаган эрежелер салттарыбыздын. Ошонун баары ошол баланы тарбиялайт. Биз ошол нерсени өзүбүз билбесек эмне беребиз? Билген нерсебизди айтсак, балдарга ошол мыйзам, ошол нерсе. Анан жана сиз айткандай айтат. Апабыз бала чак кезинде мынтип айтчы, чоң энебиз антип айтчы, минтип айтчы, мынтпе дечи, муну кылба дечи деген жанагындай тыюулар, жөрөлгөлөрдүн баары бул этнопедагогика, ошол педагогикага таянып иш кылышыбыз керек деп менин сунушум сиздерге ушундай. Рахмат эжеке. Албетте ушул сиздин айткан, Зинакан эжекенин айткан, сиздин айткан пикирлерди сөзсүз түрдө биз ишке ашырсак, албетте Кудай буйруса келечек муунга жакшы тарбия беребиз деген үмүттөбүз. Анда кийинки биздин спикерибиз, ошо биз өзү сыйлаган жаш доктор Кыялбек Ахмат агайыбыз да. Анда агай, сөз кезеги сизде. Мүмкүн болсо суроолорду агайдын семинардан кийин суроолор болсо ар ким өзүнүн ой пикирини, кеңешини айтып активдүү катышсак дагы жакшы болот. Агай, сизди угат. Акымбайда отурат дагы бир топ инсандар бар экен. Мына ушу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан бул бала тарбиясы жаатында сиздердин эмгегиңиздер чоң, сиздердин кеп кеңешиңиздерди көп угушубуз керек. Мына Гапыр агай эне азыр эки кесиптешим тең ушу энелер мектеби жөнүндө мындай кыргыз элиндеги көп сүйлөдү. Бул жөнүндө ушул Гапыр агай чоң эмгек кылып келатат. Ушул кыйла жылдан бери элет мектебинде туруп бир нече китептерди жазып, элге журтка жеткирип, анан Зинакан эже дайыма бул тарбиянын үстүндө келатат. Ар бир жазган чыгармасы чоң тарбия. Мына ошол чыгармалар аркылуу көптөгөн жаш ата энелерди тарбиялап келатат. Анан эми биз өзүбүздүн болгону педагог катары тажрыйбадан алган даярдангандан баштап өзүндө бала тарбиялоодогу баардык керектүү нерселерди биринчи өзү билиш керек да, энелер. Айтпайбы, боюнда бар кезде эле эң бир жакшы нерселерди ойлоп, тургай алдей ырын ырдап,
жакшы кооз нерселерди көрүп, өзүн дайыма мындай жай, өзүн бакындай ачууланбай, күчүркөнбөй, өзүнүн ден соолугуна караш керек деп. Чындыгында мына алдейыр боюнча бала эмне үчүн кичинекей кезде төрөлгөндөн баштап эле бооруңа кысып алдейлесең ушунчалык көчүлүп уктап кетет да. Балага ушул алдейырынын касиети өтө чоң. Анан кийин мен кайсы бир жылдары мен балдарым 5 жашка чейин эле алдейлечи дейт эле да. 5 жашка чейин мен алдей айтыңчы, алдей кылыңчы дейт эле. Анан кийин карасам алдейырында бир баягы мурдакы баягы аппак пөпөм, мак бешке, жат пөпөм деген эле алдейырларын билет экенбиз да. Анан кийин мен өзүм алдейырларын жаза баштадым. Алдейырларын жазып, ошол жарыяласам, аптан көп жаш энелерге жакты да. Биз алдейырларын айтып билбейт экенбиз, бөөктөрүбүзгө мындай кайсы ырды айтышты билбейт экенбиз деп. Ошо алдейырынын касиети ушунчалык күчтүү экенин ар бир баланы биринчиден ушунчалык тынчтандырат, экинчиден ошо менен кошо мээримиңе бересиң, ошо менен кошо өзүңүн улуттук музыкаңын баягы ата баба салтынан бери, чоң неберибизден бери келаткан ошол бир мындай маданияттын эмесин үлгүсүн бересиң да. Анан кийин бала кичинекей кезинен эле баягы кичинекей кезинен эле ушул өзүбүздүн улуттук баягы маданияттын, улуттук салтыбыздын, када салтынын элементтерин болсо да тааныштырып туруш керек да. Мисалы кичинекей эркек балдар болсо, эркек киши мынтип отурат, мырза отуруш болуш керек, мынтип саламдаш керек, улуу адам эштен киргенде ордунан тура калып жол бериш керек. Ушундай бир этнопедагогиканын элементтерин кичинекей кезинен сиңирсе, анан кийин ал демек ошол өзүбүздүн элде мындай жугуп батып жашап кете турган балдар болот да. Кийин ошолорго мүмкүн ошол эл журтка лидер боло турган балдар болот. Кнопканы басып, делать организатор деген. Кембек баштадыңбы? Ооба, жыйынтыктап кое бериңиз. Бүттүңүз бележе? Андан кийин жок, мен да бир кичине жыйынтыктап коеюн. Анан ошол эме адам эгерде эне өзү ошол өзүнүн улуттук маданиятын билбесе, искусствосун билбесе, өзүнүн када салттарын билбесе, өзүбүздүн этикаларды билбесе, баласына бере албайт да. Мына ошол эң биринчи берген тарбиясы ошол болуш керек. Өзүбүздүн улуттук маданият болуш керек, тарбия болуш керек, элдик тарбия болуш керек. Ушуну кичинекей кезинен баланы көнүктүрүп машыктырса, кийин бала өзүбүздүн баягы эл жерибизде адамдардын арасында мындай өзүн ишенимдүү, анан кийин өзүнүн канында бар экенин, дилинде бар экенин сезет. Рахмат. Рахмат, Зинакан эже. Кечирим сурайбыз, баягы эме ушундай техникалык мүчүлүштүктөр болуп турат. Интернетке да байланыштуу. Үнүм угулуп атабы? Угулуп атат. Жакшы көрүнүп атат. Сиз баскан из менен балаңыз басат деген темада сөз учугун улай берели. Алла Таала эч бир баланы жаман болсун деп жаратпайт экен. Аны жаман кыла турган баланын жан дүйнөсүн түшүнбөгөн ата-эне, күчтөп берилген пайдасыз билим жана жаман коом болуп эсептелет экен. Анан улуулары тарбиялуу болбогон коомдо балдардын тарбиялуу болушу мүмкүн эмес деген да бир жакшы сөз бар. Баары улууларга байланыштуу болот экен. Мен ушул суроону бала тарбиясы дегенибиз эмне деген суроону көп берем да ата-энелерге. Бирок түрдүү жоопторду угам, кээ бир жооптор мени кубанса, кээ бири таң калтырды да. Ошол суроону сурап, ата-энелер менен маектешкенде байкаганым, коомдо бала тарбиясына али маани бербеген адамдар көп кездешет экен. Алардын айта турганы, баламдын курсагы ток, кийими бүтүн, башка эмне жасашым керек дегенден чыга алышпайт да. Же ата-энелерибиз баланын материалдык муктаждыгын канааттандырууну бала тарбиясы деп ойлойт. Баламдын курсагын тойгозсом, жакшы кийиндирсем, элден калбасын деп колуна смартфон карматсам, мен ата-энелик милдетимди аткарган болом деген ойду көптөгөн ата-энелерден байкадым да. Бирок мен бул пикирге кошулбайт элем, себеби бала бир гана материядан турбайт. Сиз көрүп жүргөн баланын сырткы келбети менен денесинен бөлөк анын ички сезимдери менен жан дүйнөсү бар. Эгер сезимдерине көңүл бөлбөй, ички жан дүйнөсүнө үңүлүп карабасак, анда биз бала тарбиясын толук түшүндүк деп айта албайбыз. Ошондуктан бала тарбиясы толук кандуу болуш үчүн
баланын материалдык муктаждыктарын камсыздандыруу менен катар анын сезимдерин түшүнүп, ички жан дүйнөсүндө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү байкап отуруубуз керек да. Сезимдерге көңүл бөлүү, сезимдерин түшүнүү дегенибиз балдардын эмне сезгенин, эмне ойлогонун, кандай абалда болгонун түшүнүүгө тырышуу. Же биз айткан сөзүбүз, иш аракеттерибиз, кээде мимикаларыбыз анын сезимдерин жаралап алган жокпу? Баланын көңүлүн түшүндүрүп, ал өзүн керексиз, баланын көңүлүн түшүрүп, ал өзүн керексиз, жеткиликсиз, күнөөлүү сезип калган жокпу? Мына ушуларга өзгөчө көңүл буруубуз шарт. Себеби элибизде айтылган сөз, атылган ок деген керемет сөз бар экенин өтө жакшы билесиз. Эми ойлонуп көрүңүзчү, биздин аткан огубуз, баягы сүйлөгөн сөзүбүз да, балабыздын жүрөгүнө кадалып калган жокпу? Биздин көп жагдайда маани бербей айта салган сөздөрүбүз балдарыбыздын жүрөгүн жаралап, сезимдерин суутары жашыруун эмес. Ошол сөздөрүбүз аркылуу бала өзүн кадырсыз, бактысыз сезип калат экен да. Бирок тилекке каршы кээ бир кишилердин баланын сезимине көңүл бөлүү мындай турсун, баланы адам сындуу көрбөгөнүн байкайбыз. Алар балага ал эмне билет дейсиң, эмне түшүнөт дейсиң деп оозуна келгенин айтат, же оюна келгенин айтат да. Деген менен балдарыбыздын өтө мыкты байкоочу экенин эстен чыгарбабыз кажет. Алар биздин ар бир айткан сөзүбүз менен иштеген аракеттерибизди байкап, өзүнүн аң сезимине сиңире берет. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, оозубуздан чыккан ар бир сөзүбүз менен иштеген иш аракетибизге маани берели. Ар бир сөзүбүз менен аракеттерибизди сезимди жаралайбы деген ой элегинен өткөрүп туралы. Ал эми ички жан дүйнөгө үңүлүү дегенди түшүндүрүүгө аракеттенели. Ички жан дүйнөгө үңүлүү дегенде ичин жарып жиберип, ичин үңүлүп карай албай турганыбыз белгилүү. Педагогиканын тили менен айтканда, ички жан дүйнөгө үңүлүү дегенибиз бала менен сүйлөшүү, аны жакшы уга алуу. Негизинен баланын материалдык муктаждыгын камсыздоо баланын башкы муктаждыгы эмес да. Оор тийсе да айтайын, материалдык муктаждыкты камсыздоо баланын эмес, ата-эненин өзүмчүлдүк муктаждыгы. Биз өзүбүздүн аброюбуз, өзүбүздүн уятыбыз, ансыз да материалдык муктаждыкты камсыздайбыз. Коомдо каныбызга сиңген эл эмне дейт деген түшүнүктүн таягын жебөө үчүн балдарыбызды кийиндирип, бар жакшылыгыбызды арнайбыз. Чөнтөгүбүзгө оор келсе да көчтөн калбасын деп эң кымбат смартфонду алып беребиз. Же паланчанын баласы ачка жүрөт, түкүнчөнүн баласынын кийген кийимин карачы, бир телефон алып берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпедиби деген сыяктуу сөздөрдөн ошончолук корккондуктан карызга батсак да балабыздын материалдык муктаждыгын толук канааттандырууга тырышабыз. Өзүңүз да байкаганыңыздай, бул жерде балага караганда өзүбүздүн аброюбузду көбүрөөк ойлойбуз. Балама барымды берип жатам деп өзүбүздү алдайбыз, бирок баланын күткөнү ал эмес. Эгер балаңызга чынында эле барыңызды арнаңыз келсе, анда сүйүүңүздү жана убактыңызды арнаңыз. Баланы тарбиялоо дегенибиз бул чоң өнөр. Ал өнөргө ээ болуу үчүн ар бир ата-эне издениш керек. Менин оюмча, ар бир ата-эне айына бир жолу бала тарбиясына байланыштуу бир китеп окушу керек. Тилекке каршы биздин өзүмчүлдүк аракеттерибиз ошону менен чектелбейт. Менин байкаганым, бала менен карым-катнашта ата-энелер өзүмчүлдүк аракеттерге өтө көп моюн сунуп коет. Өзүмчүлдүк аракет дегенибиз өзүбүздүн напсибизди баланын сезимдеринен, жашына ылайык муктаждыктарынан жогору коюу деген сөз. Мисалы, балаңыз сизден сезимтал колдоо күткөн кезде чарчап турам, ишим көп сыяктуу сөздөрдүн артына жашырынып, Instagram карооңуз, же болбосо сыналгы көрүүңүз, смартфонду балаңыздан жогору койгонуңуз десек болот да. Чарчап турам деп көңүл бурбайсыз да. Жыйынтыктап айтканда, эгер балаңыздын келечегин жаркын кылгыңыз келсе, анын материалдык муктаждыктарына гана көңүл бөлүү менен чектелбей, сезимдерине, жан дүйнөсүнө да көңүл бөлүңүз. Анан ушул ата-энелерге бир тапшырма айтып кетет элем да. Ручка болсо жазып мүмкүн. Балдарыңар менен карым-катыштагы 5 өзүмчүлдүк аракетиңизди аныктаңыз да, мына вебинардан кийин. Өзүмчүлдүк аракетиңизди. Анан ошол жазган жагымсыз аракетиңиз менен күрөшүп, алардан арылууга тырышыңыз. Бул жөнөкөй эле тапшырма. Биз 5 өзүбүздүн аракетибизди аныктап алып, анан ошону жоюуга тырышышыбыз керек. Кийинки бир тема суроо, бала проблема эмес деген темада да. Биз бала тарбиясына байланыштуу проблемалардын пайда болушунун башкы себептеринин бири баланы проблемалык катары көрүүбүз. Ата-энелер менен сүйлөшүп калсаңыз, адегенде эле баласынын проблемаларын тизмектеп айта баштайт да. Мисалы, балам айтканымды укпайт,
айткандан кайтпаган кежир, бир ордунда отура албаган шок сыяктуу маселелерди тизмектеп, баардыгын жоопкерчиликти баласынын мойнуна жүктөп коет да. Бирок бул ата-энелердин өздөрүн актап алуу үчүн ойлоп тапкан уламышы деп айтат элем да. Баарын баланга жүктөп коюу. Негизи бала проблема эмес. Ар бир ата-эне бала проблема эмес деген сүйлөмдү акылына сиңирип, жон териси менен сезүүсү жана кабыл алуусу керек. Ар бир ата-эне ушул сүйлөмдү унутпай, ар дайым эсинде сактаса, бала тарбиясына тиешелүү көптөгөн проблемалар башталбай жатып, өзүнөн өзү чечилер эле да. Ооба, бала кичинекей кезинде кылыктары өзүнө тартып турганда, эч бир ата-эне баласын проблема катары деп айтпайт да. Деген менен баланын жаш чоңойгон сайын өзүнүн ою менен каалоосу пайда болуп, кээде бул каалоолору ата-энесинин каалоолоруна каршы келип, пикир келишпестиктер башталган кезде, же мектеп жашына келип, мектептен чакыртылып, сабагына жана тартүүнө байланыштуу эскертүүлөрдү ала баштаган кезде, ата-эне баласын проблема катары кабыл ала баштайт да. Негизи энелер табиятынан сезимтал болгондуктан, чыдабай, баласынын проблема экенин бетине да айта баштайт. Баласынын бетине эмне дейт дебейсизби? Баарыбызга тааныш, сенен чарчадым, канымды ичип бүттүң, балээ болдуң, жүргөн жериң проблема сыяктуу сөздөр менен баланын өзүнүн күнөөлүү, керексиз, барксыз сезинүүсүнө түртөт. Же балага сен проблемасың деген кабар жиберет. Эгер балабызга сен проблемасың деген кабарды көп айта турган болсок, балдарыбызды өзүбүздөн алыстатабыз. Баланы өзүнүн жеке аламында жалгызсыратабыз. Бул сөздөрдүн кандай оор экенин жана жүрөгүңүздү кандай жаралай турганын сезгиңиз келсе, бир саамга өзүңүздүн балаңыздын ордуна коюп көрсөңүз өзүңүздү. Же эмпатия жасап, балаңыздын кандай сезимде болорун сезүүгө тырышыңыз. Мисалы, жумуштан келген жолдошуңуз сизге сенен чарчадым, канымды ичип бүттүң, балээ болдуң, ушу сенин проблемаларың бүтпөйт экен да десе, кандай абалда болор элеңиз? Эч нерсе болбогондой, керемет, мен жолдошумду чарчаттым, канын ичип жүрөм деп кубанат белеңиз? Же тескерисинче маанайыңыз түшүп, иренжип, сүйлөбөй коет белеңиз? Кээде аяк ызы чуу, уруш талаш менен уланып кетиши да мүмкүн. Андай болсо, өзүңүзгө жакпаган, сизди капа кылган сөздөр аркылуу балдарыңызды бакытсыз сездирбеңиз. Микрофонду өчүрүп алсаңыздар. Ушул багытта баласына сен проблемасың деген кабарды жибере турган энелер бул сөздү айтпайын эле дейм, байкабай бирок оозумдан чыгып кетет деп көп актанышат да. Деген менен, урматтуу энелер, силердин эмне дегениңер маанилүү, эмне деген менен, урматтуу энелер, силердин эмне дегениңер маанилүү, маанилүүсү балаңыздын аны кандай кабыл алуусу да. Эгер балаңыз аны сен проблемасың деп кабыл алган болсо, мына ошондо чыныгы проблема эми башталышы мүмкүн. Эгерде балдарыбызга сен проблемасың деген кабарды көп жибере турган болсок, анда балдарыбыздан өзүбүздү алыстатып алабыз. Ушуну менен катар эле ата-энелерге дагы бир тапшырма катары сунуштайт элем. Балдарыңыз түн уктап жаткан кезде 10 мүнөт тиктеп отуруңуз да балаңызды. Алардын бейкүнөө, ары периште сыяктуу экенин дагы бир сезүүгө тырышыңыз. Күндүзү жасаган жаман адаттарын эске түшүрүңүз. Андан кийин эмнени сезгениңизди, ойлогонуңузду жазыңыз. Бул тапшырманы айына бир жолу аткарып турууну суранат элем да. Түшүнүктүү эле болуш керек сиздерге. 10 мүнөт тиктеп туруңуз. Анан алардын бейкүнөө, периште сыяктуу экенин эске салууга тырышыңыз. Анан жаман адаттарын күндүзү эстеп көрүңүз. Анан кийин эмне ойлогонуңузду, эмне сезгениңизди жазыңыз. Муну бир ай сайын кайталап турсак, дагы жакшы натыйжа берет. Анан дагы кийинки тема бир балдар сындырат, биз тарбиялайбыз. Үйүңүзгө жапжаңы диван, же болбосо аппак килем алдыңыз дейли да. Балаңыз колундагы шоколадты же сокту ага төгүп койсо эмне кылмаксыз? Албетте бакырып кыйкырдыңыз, урдуңуз дейли. Муну менен балаңызды тарбиялаган болосузбу? Бул кылыгыңыздан балаңыз кандай сабак чыгарат деп ойлойсуз? Мунун жообун мен айтайын сиздерге. Жансыз буюм адамдан жогору турары буюмду сындыруунун,
же кирлетүүнүн жазасы адамдын көңүлүн сындырууга караганда оор экендиги баланын аң сезиминде калыптанат. Материалист адамдар мына ушундай пайда болушат. Буюм сындыргандык үчүн балаңызга урган таягыңыз анын жүрөгүндөгү буюмга болгон сүйүүнү өөрчүтүүдөн башка эч нерсеге жарабайт. Катан оңдоонун мындай усулу буюм адамдан жогору турат деген түшүнүктү калыптандырат. Эгерде буюмду эмес адамды сыйлап урматтаган урпак калтырууну кааласак, диплому бар робот эмес, аң сезимдүү билим адамдарын тарбиялап чыгарууну самасак, балдарыбыздын каталарын кандай усул менен оңдоп жатканыбызга маани беришибиз керек. Медицина тармагында көптөгөн ийгиликтерди багындырган, ачылыштарды жасаган бир окумуштуудан журналист жаратмандыгынын сырын сурайт да, башкалардан айырмаланып турган өзгөчөлүк эмнеде экендигине кызыгат. Окумуштуу мунун сыры 3 жашымда апам экөөбүздүн ортобузда болгон тажрыйбада деп жооп берет. Эми ойлонуп көрүңүздөр, 3 жашында апасы экөө эмне тажрыйба жасады экен. Бул мындай тажрыйба экен. Окумуштуу 2 жашында муздаткычтан сүттү алганы жатканда, идиш колунан тайып жерге түшүп, жерди сүт каптап калат. Апасы ашканага кирип, ага бакырып кыйкыруунун же уруунун ордуна, уулум, абдан сонун ката кылдың. Буга чейин сүттүү көл көргөн эмес элем. Болгон иш болуптур. Бул жерди тазалабай туруп, бир аз ойносок кантет дейт да. Экөө ийилип, сүттү колдору менен шапшып ойношот. Бир канча мүнөттөн кийин апасы, уулум, мына ушундай нерсе кылганыңда өзүң тазалап жыйнашың керек экендигин билесиңби? Кандай кылалы? Идиш менен сузуп алалыбы, же сүлгү менен арчыйлыбы? Кайсынысы ыңгайлуу дейт. Бала сүлгүнү тандап, биргеликте жерди тазалашат. Андан соң апасы, билесиңби, сен эмне үчүн сүттү төгүп алдың? Колдоруң кичинекей болгондуктан, бөтөлкөнү бекем кармабадың. Азыр экөөбүз бакчага чыгып, бөтөлкөгө суу толтуруп, аны төкпөстөн ташууну үйрөнөлү дейт. Бала 2 колдоп бөтөлкөнүн мойнунан бекем кармаса, түшүп кетпестигин үйрөнөт. Кандай мыкты сабак, көрдүңүздөрбү? Бул окумуштуу кийинчерээк ката кылуудан коркпоо керектигин үйрөнөт. Каталар жаңы нерсени үйрөнүүгө өбөлгө түзөрүн аңдап жетет. Илимий ачылыштарда мына ушундай каталарга барып такалат. Бир тажрыйба ийгиликсиз болгону менен, анда көптөгөн сабактар чыгарылат. Килемдеги дафтан улам, дивандагы кирден улам баланы урууга акыбыз жок. Мындай каталарды жоюунун башка пайдалуу жолдору да бар. Бала килемди кирдетет, диванды дак кылат, кийимин жыртат, жыгылат, башын жарат, сындыруу, төгүп чачуу, жыртуу, дубалдарга жазуу, унутуу, ката кылуу балалыктын эң негизги өзгөчөлүктөрү. Бүгүнкү балдар эртеңки чоңдор. Балдар сындырсын, төксүн, биз тарбиялайлы, анткени бала биздин изибизден басат. Өзүбүздүн ата тегибизди билишибиз керек. Жана кыргыздарда байда, жет атаңды бил деген сыяктуу. Эне жагыңда кандай касиет бар, ата жагыңда кандай касиет бар? Ошону күчөтүшүбүз керек, ошону өөрчүтүшүбүз керек. Эгер биз ошого шарт түзүп берсек, эгер эне жактан, ата жактан келген касиети бар болсо, шарт түзүп берсек, ал эми көп касиет деген түшүнүк. Мисалы, сиздер жакшы билесиздер, тарыхты окугансыздар, этнопедагогиканы окугансыздар, барыңар педагогсуздар, чыгармачыл адамдарсыздар. Анда ал кандай чөйрө болсо дагы, ал чөйрөдөн адашпайт. Эгер ал ошо каны күчтүү жана касиети күчтүү болсо, ал жаман чөйрөдөн дагы өзүн жоготуп койт. Тескерисинче жаман чөйрөгө да барбайт андай балдар. Ал тескерисинче ошондой өзүнө тиешелүү, ошонун өзүнүн кызыкчылыгын өрчүтө турган, өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтө турган ошондой чөйрөнү издейт. Ошон үчүн менимче бул деген медицина жактан деле бул тасталган, генетика биринчи орунда турат. Анан албетте, эгер жанагындай чөйрөнүн таасири аябай күчтүү боло турган болсо, негатив деп коелучу, терс нерселер. Анда албетте ал жанагы касиет тиякталат, ал касиетин түшүнбөсө, эгер ушул касиет жөнүндө ата-эне түшүндүрүп айтып бербесе, сен таяталарың мындай болгон, сен чоң аталарың мындай болгон, чоң атаң анчели, чоң апаң мындай болчу, колөнөрчү болчу, ырчы болчу, дагы бир нерселер жазачы деп айтпаса, анда ал деген биз өнүктүрбөсөк ал нерсени, албетте ал деген жанагындай мамилелешүү болбосо, ата-эне кызыгып сурабаса, ошону таппаса, ошонун жанагы бир точкасын, бир кульминациясын таппаса, албетте ал жанагындай жаман чөйрөгө барат дагы, албетте биз баланы жоготуп коебуз.
жоготуп коебуз. Ошондуктан Рахмат чоң. жанагы устакана жакшы болуш керек. Биз жакшы ата эне билимдүү болушубуз керек да. Рахмат чоң. Эжке. Зинакан эжке, сизге дагы бир суроо бар экен, Карамат Өмүрзаковго деген караколдон. Буядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт элибизде. Мындан улам мыктынын баласы мыкты чыгат деп кабыл алсак болобу? Ошол эле учурда жакшыдан жаман же жамандан жакшы. Рахмат. Азыр эле ушул Ушуга сиздин көз карашыңыз дейт эжке. Рахмат. Азыр эле мына сөз болуп атат. Генетика боюнча айтайын. Биринчи, генетика деген өтө күчтүү нерсе экен да. Бул жок дегенде балабыздын жүрүм турумун, анын баягы ошонусу 50% генетикадан алынат экен. Аны эч ким тана албайт. Аны эч ким өзгөртө да албайбыз. Бирок андан кийин баланын ошо жолкун айыма айтты, ошо чөйрөсүнө жараша болот андан кийинки деп. Бирок үй бүлөнү мен бир социологдордун мындай изилдөөсүн окудум эле да. Эгерде бала канчалык көчөнүн тарбиясына көбүрөөк алып, көчөдөгү ар кандай чөйрө, жакшы эмес чөйрөлөргө кошулуп калса дагы, ал баары бир кийин чоңое баштаганда, мындай жетиле баштаганда 70% тарбиясынын 70% үй бүлөлүк тарбия жеңип кетет экен. Баары бирчи. Ошондуктан биз эң биринчи үй бүлөлүк тарбияларга өтө көп мындай көңүл бурушубуз керек. Үй бүлөлүк тарбияга. Андан кийин ошондо да көчөдө кандай жаман чөйрөгө өтүп, үй бүлөнүн тарбиясы баланы жеңип кетет экен да. Аны кайрадан сактап калышка бизде мүмкүнчүлүк бар экен. Анан бул азыркы суроо алма сабагынан алыс түшпөйт деген мааниде болду окшойт, берилген суроо. Чындыгында биз балабыз өзүбүздө жок нерсени балабыздан талап кыла албайбыз. Эгерде биз өзүбүздө бала азыр туура айтты мына Кыялбек, эгерде ар бир ата эненин ар бир басканын сүйлөгөн сөзү, адамдарга болгон мамилеси, турмушка болгон мамилеси, ишке болгон мамилеси, бала ошону кичинекей кезинде губка сыяктуу сиңирип турат да. Аны биз атайлап сөз менен, курук сөз, куру насаатын айтпай эле биз өзүбүздүн баскан турганыбыз ал тургай. Биз телевизордон эмнени көрөбүз? Азыркы интернет пайда болду. Интернеттен кайсы берүүлөрдү көрүп атабыз, кайсы программаларды көрүп атабыз, кайсы темада кыз эле сиңирип турат. Мен мисалы кичинекей кезинде, балдардын кичинекей кезинде саякат жөнүндө аптан көп теле берүүлөрдү көрөт элем да. Аябай ошону көп көрөт элем, ошону издеп жүрүп. Ошо мен менен көрүшөт эле дагы, кийин экөө тең саякатка ушунчалык кызыккан, чоң кичинекей бала болсо география сабагына аябай кызыккан, ушунчалык баарыбыздын кызыкчылыгыбыз бирдей болуп чыкты да, бирдей болуп чыкты. Ошондой эле китепти көп окуп элем. Балдарым да китеп окуган адам болушту, менден өтүп кетишти чындыгында. Мына 15ке чейин баланы баягы эме кылса болот, мындай көзөмөлдөсө болот да 15ке чейин. 15тен кийин бала өзүнчө жол менен кетет. 15тен кийин анын өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн умтулуулары болот. Алар бизди тарбиялай баштайт. Себеби биз деген ата эне баары бир баягы жаңы замандын, жаңы мезгилдин космостой болуп кетет экен. Мына ошондо биз балдарыбызга кулак салып, алардан кеңешип, болсо алардын мындай тарбиясын таанышыбыз керек да, таанып ошолордун кандайдыр бизден алдыга кеткен, бизден жогору өнүккөн кандайдыр инсан катары аларды таанып, алардын тарбиясын алышыбыз керек. Анан ошон үчүн ар бир мен ойлойм ата эне өзүндө жок нерсени баладан талап кылба. Балаң кандай болушун кааласаң, биринчи өзүңдү тарбияла. Анан мына эмне үчүн энелер билимдүү болуш керек? Аталарга эми көбүнчө ишине байланыштуу өзүн интеллект катары өстүрө алат экен. Энелерге айтып атпайбы, үйдөн чыкпай отурушсын, үйдөн чыгышпасын деп. Бирок энелерде ошо интеллект жок болсо, ушул көп мындай кругозору аз болсо, балдар улам чоңойгон сайын алар менен тең ата болуп сүйлөшө албай калат экен. Аларга багыт бере албай калат. Алар менен алардын билимин, алардын баягы дүйнө таанымына тең келип, мындай алар менен сүйлөшө албай калат экен. Ошон үчүн качан да болсо эне өзүнүн үстүнөн иштеши керек. Ата эне өзүнүн билимин жогорулатууга, өзүнүн кругозорун кеңейтүүгө, ошол жетилүүсүнөн артта керек болсо алдыда турууга, дайыма өзүн өстүрүш
керек. Болбосо эртең эле балаң 25-ке чыкканда, 20-га чыкканда сен менен сүйлөшө албай калат, сүйлөшкүсү келбей калат. Эмнени сүйлөшөсүң? Келдиңби, тамак ичесиңби, отурасыңбы, болду. Башка темада сүйлөшө албай каласың. Ошентип өзүнүн ата-энелик бакы, кандайдыр бир өзүнүн ата-энелик аброюнанбы, же болбосо ата-эне катары авторитетиненби кандайдыр өксүй баштайт да. Мына ошон үчүн ата-эне дагы өмүр бою бул кызмат, бул өтө чоң милдет деп ойлойм. Балаңа өмүр бою атасың, апасың, сен ошол сенин авторитет бойдон калыш үчүн, балаңа сен урматсый бойдон калыш үчүн сен да өзүң ата-энени өстүрүш керек. Анан мына Кыялбек абдан туура, мынабу биз эме 90-жылдары балдарды өстүрдүк, ошол мезгилде баягы педагогикалык китептер аз эле да, айрыкча кыргыз тилинде болобу. Анан абдан муктаж болот элек. Мен мисалы абдан муктаж болот элем. Балдарын да кичинекей өзү билем. Мага мисалы менин столумдун үстүндө дайыма Бенжамин Споктун китеби турат эле. Мындай ошодон карайт элем. Мына Макаренконун, Сухомлинскийдин китептерин дайыма окушка аракет кылат элем. Ошо балдардын эмесин түшүнүш үчүн, тарбиясына кандайдыр билим алыш үчүн. Азыр мына Кыялбек өтө көп, Кыялбектин өзү эле канча педагогикалык китептерди кыргызча которуп жеткирип атат. Ошол сен эң туура айтасың, Кыялбек. Ар бир эне жок дегенде, ата-эне жок дегенде бир айда бир китеп окуш керек, ошо педагогикага байланыштуу, тарбияга байланыштуу китептерди окуш керек да. Ансыз бала тарбиялоо өтө кыйын. Рахмат эжеке. Кыял агай, бул жерден Нурила Ашматова деген эжекебизден бир суроо бар экен. Чолпон эжекеге рахмат айтыптыр, суроома жооп алдым дейт. Агай, абдан маңыздуу баяндама жасадыңыз. Энелер эле эмес, аталардын да ролүнү айтып өтсөңүз болобу дейт. Ушул азыркы сиздин берген. Рахмат. Рахмат чоң. Мага кайра администраторлукту берип коесузбу? Бир слайдка. Азыр сурооңузга рахмат. Албетте биз ата энелердин ролун көбүрөөк айтып атабыз, анан энелерге көбүрөөк жүктөйбүз. Бирок эми чындыгы да бар, анткени баланын тарбиясына бир 70-80% көбүрөөк энелер жоопкер болот. Мага өттүбү кайра, Акын байке? Өттү агай. Анан мен ушул ата тарбиясы жөнүндө мындай суроо келерин биле, бирок өзүм да айтып кетсемби деп, бирок мен азыр бир эки эле нерсени айтам. Сиздерге мына слайд көрүндүбү? Жок агай, көрүнгөн жок. Жок. Мен баштай элекем мына. Азыр көрүндүбү слайд? Ооба. Мына эмени карасаңыздар, бир кызын кучактап мээрим менен сүйө албаган аталардын кыздарына боорум ачыйт. Анткени бул жашоодо эч бир эркек кызды атасы кучактагандай мээрим менен кучактай албайт дейт да. Бул мага аябай таасирленген бир сөз да. Анан бир кесиптешим бар, ушунун аталарга жазган бир кичинекей каты бар экен да, кыска эле мен окуп берейин. Аскар Тоодой аталары деген. Эгер уулуңуз эр жигит, кызыңыз ыйбалуу болсун десеңиз, бала тарбиясына түз аралашыңыз. Бала тарбиясы аялдын милдети деген жалган ойдон арылыңыз. Бала тарбиясы биринчи кезекте атанын милдети. Балдарыңыздын келечегине, мүнөзү менен тартибине сиз жооптусуз. Аялыңыз өтө укмуш инсан болушу мүмкүн, деген менен ал атанын ордун баса албайт. Сиз берүүңүз керек болгон тарбияны бере албайт. Баланын жашоосунда атанын да орду өзгөчө. Ошол орундун энсиреп бош калуусуна жол бербеңиз. Уулуңуз менен кызыңызга сизден ашкан баатыр, сизден ашкан үлгү жок. Сиз алар үчүн жалгызсыз. Аларды үлгүсүз калтырбаңыз. Уулуңуз бой жеткенде жакшы үй ээси болууну сизден үйрөнсүн. Кызыңыз болочок жарын тандоодо сизди башкы көңүлгө алат. Алардын эртеңине балта чаппаңыз. Үй ээси ойгонуңуз. Колуңуздагы телефон, алдыңыздагы сыналгы өсүп кетпейт. Сиз карабай койсоңуз иренжип калбайт, өзүн бактысыз сезбейт. Алар сизсиз да өмүр сүрө алат. А балдарыңыз чоңоюп кетет. Кээде кандай чоңоюп кеткенин байкабай да каласыз. Сиз аларга карабасаңыз, иренжийт, жараланат, өздөрүн бактысыз сезет. Сиз аларга керексиз. Мага ишенбесеңиз, барып өздөрүнөн сураңыз. Сурап көрүңүз. Аскар Тоодой аталар
балдарыңыздын жаныңызда жүрүп, өздөрүн атасыз сезүүсүнө жол бербеңиз. Мына ушул кичинекей бир кайрылуусу. Мен эми айтат элем, албетте баланы жалгыз тарбиялаган энелер да бар. Аларга алкышым чексиз, аларга урматым да чексиз. Анткени атанын жоктугун билдирбей тарбиялап атышат. Бирок кээ бир аталарыбыз балабыздын жанында күн сайын жүрүп деле, бирок ушул азыр мен айткан, кесиптешим айткан нерселерди мааниге албайт экенбиз да. Ошон үчүн биз чакырык таштасак, тарбиянын жооптуулугуна аталарды да тарсак жакшы болмок, албетте. Анан мына ушул багытта мен бир топ иликтөөлөрдү жүргүзгөнгө аракет жасап көрдүм. Анан мына ошол багытта бир топ китептерди да карап, анан мен Facebook баракчам ушул, эгерде каалоочулар болсо ушудан тапсаңыздар болот. Анан бул Instagram баракча, мен ушуда тарбия жөнүндө айрым учурда бир кичине өзүмдүн оюмду, пикиримди айтып айтайын деп видеолорду жайгаштырып атам. Мына YouTube каналымда бар, бир топ темалар бар. Анан мына ошол YouTube каналдагы, анан бүгүнкү эле жайгаштырганым, мына бала менен баарлашууда 15 мүнөт деген видеомду жайгаштырганмын. Facebook'тан да бөлүшүп атам. Балага арналган 15 мүнөт деген 6-7 мүнөттүк видео YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Анан бир топ китептерди кесиптештерим менен мына Талантбек Маматов экөөбүз чыгарган «Бала мыкты болсун» десеңиз деген. Анан мен айтайын дегеним, мына ушул китеп аталык эртеңкиге ташталбайт деген. Бүгүн пайдаланыш керек да. Эртең тарбиялоо кеч болот, бул атанын милдети. Эң мыкты ата деген бир китепче даярдап басмада турат, буюрса жакын күндөрдө чыгат. Ушул Зинакан эженин дагы ичинде бир жакшы маеги бар, атасы жөнүндө айткан, атасынын ушул эженин ушундай инсан болушуна кандай тарбия бергени жөнүндө айткан. Анан белгилүү адамдардын пикирлери бар. Бул жерде биз атанын ролун бала тарбиялоодогу аябай кенен бергенге аракет жасадык. Бул чоң тема. Бул жөнүндө атайын вебинар, мен устаттарым да отурат бу жерде, дагы башка белгилүү инсандарды чакырып бир демонстрация өткөрсөк болот. Мына ушул китептерим менин чыккан, муну китеп дүкөндөрүнөн алсаңыздар болот. Реклама катары түшүнбөңүздөр. Чоң гана мисал келтирип атам. Биз бала тарбиясы жөнүндө сөз кылган, которгон китептер, эмгектер ушулар. Буларды мына ушул баягы убактыңыздар болуп калса, бир көзүңүздөргө чалдырып калса окуп койсоңуздар болот. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем көңүл бурганыңыздарга. Мени кайра алсаңыз, сизге өткөрөйүн кайра, Акмек. Ооба агай. Азыр муну жаба албай атам. Остановить басайын дагы. Мунадан кайра өткөрүп коеюн. Урматтуу катышуучулар, эгер сунуш пикирлериңиздер болсо, суроолор болсо, кошумча болсо жакшы болот. Кошумча болсо айтыңыздар. Кошумча угулуп атабы? Угулуп атат эчке. Угулуп атат чолпончу. Абдан туура. Кыялбек Камутович сен жанагы айткандай, үй бүлөдө ата урду, эне урду. Деги эле үй бүлөдө ар бир адамдын, ар бир мүчөнүн өзүнүн орду, атанын орду, эненин орду, кыз баланын орду, эркек баланын орду. Улуу кичүү деген түшүнүк бар да, бардык эле үй бүлөдө дегенде. Ошол сыяктуу ошол атанын дагы, ата кандай болгон күндө да бул ата деген жаратуучу, ата бул коргоочу, ата бул табышкер, ата бул кожоюн ошол үйдүн, ошол мамлекеттин башчысы, үй бүлөнүн башчысы. Ал деген атанын мыйзамы, атанын уруксаты, атанын тарбиясы деген. Ушул атаны, ата катары, ата кандай болгон күндө да, ал акча табабы, таппайбы, калган кандай болгон күндө да, ушул атанын зоолосун, имиджин, макамын көтөрө турган бул эне деген ошол жолго чыга. Илгери кандай болгон, жана этнопедагог. Атабыз келмейинче тамак ичпейбиз. Атаң укпасын, атаңан уруксат сурайлы, атаң эмне дейт болду экен. Ал эми тарыхый нерседен деле билебиз да, биз тарыхтан билебиз, чыгармалардан деле билебиз деген сыяктуу. Билекке каршы ажырамдабызбы? Атаң кандай, атаң мындай, атаң акча таппайт, атаң тигиндей, мындай. Ата деген ата менен эненин орду алмашып калгандай да. Ошого кимден ошол эми биз деле энебиз, бирок энелерибиз жаман көрбөс. Кандай болгондо да ошол атанын жанагы даражасын, тепкичин, статусун жогору көтөрүшүбүз керек да. Билекке каршы азбулду түшүп кетти. Ошон үчүн айткан макалда: вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Эркек кандай болгон күндө дагы ошонун зоолосун көтөрө турган, бийиктете турган, ошол атанын ордуна кое турган бул
ушул энелер кечирип койсун, бирок көпчүлүк учурда ошо энелер дагы көп ката кетиребиз да. Атаң айтмайынча болбойт, атаң келмейинче болбойт деген сыяктуу. Андай болбой атпайбы? Анан жанагы айтып кеттиңиз, жанагы болочок жар ким, Кыялбек агай айтпадыбы? Эне бергенди ата бере албайт, ата бергенди эне бере албайт, же жар деген болочок жар. Ошол эле жанагы балабыз үйлөнгөндө колукту келгенде, келинчек алганда деген угуп эле жүрөсүз. Эми турмушта бар да жанагындай кызганыч, анан уруш талаш эмеден чыгат деген сыяктуу. Ушул келин жубай бере турган нерсени эне бере албайт. Эненин мээрими башка, эненин балага болгон сүйүүсү башка. Бирок ошол эле учурда ошол балага бере турган жана өмүрлүк жар бере турган нерсени эне бере албайт да. Тилекке каршы ошондой нерселерди билбей атпайбызбы? Ошон үчүн мен айтайын дегеним, жанагы орду да, атанын орду, эненин орду деген сыяктуу. Кандай болгон күндө дагы ата деген ата да, ата болбосо кайдан деген сыяктуу. Ошон үчүн ата аскалутуу, эне борундагы булак деген жанагы макал, биздин макал лакаптар, философия, ошону кармашыбыз керек да. Чолпон же. Рахмат. Суроо берсем болобу мен? Болот эчке. Кыялбек. Бериңиз Гүлмира Касыкеевна. Абдан мазмундуу маек болду. Рахмат. Кыялбек илимий жактан дагы карындактан түшүндүрүп берди, далилдеп берди. Чолпон Дүйшөйүнө болсо мен жана сизге жазып идим. Оюн жөнүндө жакшы баштадыңыз да, аны улантсак болот. Бирок менде мындай суроо бар да, Кыялбек сизге дагы, Чолпон Дүйшөйүнө дагы мүмкүн өзүңөрдүн көз карашыңар бардыр. Биз азыр идеалдуу тарбия жөнүндө деп болдук. Жинакан эже айтып атпайбы, мен балдарды тарбияладым өзүмдүн мисалы менен, пример менен. Эмне үчүн анда, мисалы үчүн бир үй бүлөдө 4-5 бала болсо, ата эне, жакшы ата эне, үлгүлүү ата эне жакшы тарбиялайт, бирок алар ар кандай, тагдыры ар кандай, турмушу ар кандай, кесиби ар кандай. Же болбосо мына азыркы сиз билесин алсак, эгерде идеалдуу түрдө өзүнүн үлгү катары алып келет ата эне, тапкан тергенин баарын берет, туурабы? Жакшы мамиле кылат, үйрөтөт. Карыганда ата энесин карабай кетип атат кыргыздын балдары. Мисалы үчүн мен уже 5-6 жолу бардым. Бияқта билесиңер. Карылардын үйү бар. Бир жолу рекламадан көргөм. Кыргыздар ата энесин алып келип коюп кетип калат экен деп. Ойлогом жөнүндө калып атат деп. Орозо маалында барсак, чындап эле бир эки жолу көрдүм да, бир апаны жана бир атаны алып келди. Чака алып келип таштап. Эмнеге мындай болуп атат анда? Азыр мына биз кетип болдук, бирок статистиканы алган жокпуз да. Эмне идеалдуу түрдө тарбиялайлык деп болдук азыр. Андай болбой жатпайбы? Керек болсо мына өзгөчө статистиканы карасаңар, нарында аталардын пенсиясын тартып алып, уруп, сакалдарын жугуп айдай беришкен. Алар эмне жаман тарбияладыбы? Согушка катышкан ветерандар. Ошондой болуп атат да, буга кандай көз карашыңар бар, оюңар бар? Бул биринчи суроо. Анан экинчи болсо, эгерде биз алсак белгилүү адамдардын балдарын, аны мен фамилиясын атабай эле коеюн, академиктердин, ажоолордун, баарыңыздар билесиздер. Эмне үчүн анда алардын балдары жаман? Элди, журтту башкарып жаткан кишилердин балдары эмне үчүн жаман болуп калган? Ошону дагы жооп берсеңиздер. Рахмат чоң сурооңузга. Суроо албетте орундуу, идеалдуу тарбия жок да. Гүлмира Касыкеевна, бул биз албетте ким болбосун тарбия жөнүндө сүйлөгөндө ошо идеалдуу балдарды тарбиялоо жөнүндө сүйлөйбүз да. Бирок баягы идеалдуу тарбияны берүү өзү кыйын. Биз азыр маселе көтөрдүк, азыр мен презентация жасадым да, кыскартып койдум да, ошол жерде ушул маселени айттым эле. Эмне үчүн ошону бала тарбия бала проблема эмес депчи. Ошол жерден башталмак да. Бала проблема эмес деп айтабыз.
бирок ошол балага маани бербей койгондуктун кесепетинен убагында ал болбосо ошол баланы жанагы сен тойгоздуң, сен мени күйгүздүң деп баланын жүрөгүн жаралай бергендиктен жазалоону көп колдонгондуктан мисалы ошол жерде да айтмакмын, баягы мисал келтирип айттым го, эмпатияга кайталы деп айттым го. Мисалы күйөөңүздү алып көрүңүзчү, сизди келип ушинтсе канымды ичип бүттүң, фалан десе, түкүн десе, сиз кубанат белеңиз деп. Бирок ошенте берсе, сиз алмаштырышыңыз мүмкүн да, күйөөңүздү таштап кетип калышыңыз мүмкүн. Сиз болбосо иштеген жериңизде жетекчиңиз ушинте берсе, сен иштей албайсың, ишиңдин натыйжасы жок фалан деп көрүнгөн жерде сиз айта берсе, ишиңизди алмаштырышыңыз мүмкүн. А бала кантет? Бала кете да албайт да. Ошол үй бүлөдө жашайт. Ошол үй бүлөнүн аргасыз ошол жасап аткан кадамдарын көрөт, тарбиясын алат. Анан эртең ошондой сиз айтып аткан жанагы ата энесин сыйламаган, ата энесине өчөшкөн, ата энесине ызырынган балдар пайда болот. Ата энени урматтоону билбейт, анан карлар үйүнө алып барып таштайт, башка болот. Анан экинчиси жана чоңдорду айттыңыз, менмин деген адамдардын, ооба биз деле билебиз, коомубузда бар, элдин оозунда жүргөн, байлар деле ыйлашат дегендей да, элдин оозунда жүргөн инсандардын балдары наркоман болуп жүрөт, дагы башка болуп жүрөт. Булар менин жеке оюм албетте. Ошол бийлик, ошол байлык деп жүрө берип, балдардын тарбиясын экинчи планга коюп койгон. Балдарга учурунда көңүл бурган эмес. Балдарды баягы мен жанагыдай презентациямда айткан бар тапканым сеники деп эле алдын ала берип, сен же, сен ич дей берип, бала ошол нерсеге эртең баягы эсирип, анан акыр аягы көзөмөлдөгү болбой калган учурларда, ошон үчүн бул бийлик, байлык табылат. Мен дагы айткан презентациямда бар болчу. Бала тарбиялоону биз ата энелер өзүбүздүн бир кесибибиз катары санап алышыбыз керек да. Мен дипломум бар да, мен филологмун, кыргыз тилчимин, мен кандидатмын, доктормун, дагы башка дейли. Ал өзүбүздүн диплом баягы окуп алган. Экинчи биздин кесибибиз баламды тарбиялоо дегенди бир кесип катары көрүшүбүз керек да. Менин биринчи кесибим ошол, экинчи эмес. Башкы кесибим катары көрүп, ошону ата энелер бала тарбиялоого көңүл бурса, маани берсе деген бир ойду айткым келип атат да. Эми бул менин жеке оюм, албетте. Рахмат. Рахмат агай. Урматтуу катышуучулар, Чолпон эже кол көтөрүп атат. Чолпон эже сизде. Кошумча Суроо. угулуп атабы? Угулуп атат. Суроо. Угулуп атабы? Токтоп коеюн. Жакшы суроо болду, Гүлмира Каскеевна. Рахмат кошулганыңызга, жакшы суроо бердиңиз да. Бул суроо эми бар, бул көйгөй, бул маселе бар да, бул маселе жаңылык деле эмес. Анан кыргызда бир жакшы макал бар. Уулду төрөйт, уятың кошо төрөбөйт дейт. Кызды төрөйт, кылыгың кошо төрөбөйт деген сыяктуу да. Анан кийин бардык эле кайсы эле ата эне балдарыбыз жаман болсун дейсин дегендей да. Анан кийин баягы белгилүү адамдар деп атпайсызбы? Белгилүү адамдардын, алар кантип белгилүү адамдардын да биз таржымалын билебиз да. Белгилүү болгонго чейин алар кантип белгилүү болду? Эмгеги менен жанагындай өмүр баянын таржымалын карасак, Айтматовдун, Сыдыкбековдун таржымалы, Алтыконбаевдин таржымалдарын баарын билебиз да, кантип ушуга жетишкен. Алар деген ушу белгилүү болгондон кийин айтат: мен көргөнүмдү балам көрбөсүн, жокчулукту көрбөсүн, жакырчылыкты көрбөсүн деп, анан материалдык дүйнө бар, анан моралдык дүйнө бар. Туптуура айттыңыз, Гүлмира Каскеевна. Эмне үчүн белгилүү? Айрыкча ушул белгилүү адамдардын балдарын мисалдарын толтура андай нерселер. Ошол эле атасынын кылган эмгектерин билбейт, атасынын чыгармаларын окуган эмес, эми чыгармачыл адамдар айтып атабыз. Башка сферада, башка чөйрөдө деле көрсө деген, ал жанагы бала деген ошол жокчулукту көрмөйүнчө, бир ачка калмайынча, ошол баштан өткөрмөйүнчө аны аңдабайт турбайбы? Баягы бардарчылыкта, атасынын материалдык байлыгы менен жүргөн балдар, анан жанагынтип сиз айткандай тегиндей интернаттарга каяктан чыкты эле. Анан кийин андан тышкары дагы экинчи маселе сырткы чөйрө деген бар. Азыркы баягы Союз убагындагы тарбия менен азыркыны салыштырып мүмкүн эмес да. Азыр деген техниканын заманы, коммуникация дегендей. Ошол ата эне деген жанагы боштуктарды толтура албай калып атпайбызбы деп ойлойм. Бош убакыт биз жумуш менен алekпиз, ишибиз менен алekпиз.
көпчүлүк телефон менен эле иштенбей жединбей деген тарбия болуп атпайбы? Ошол боштукту эмне кылып атат? Алар боштук жана сырттан келген, Европадан келген, интернеттен келген нерселерди алып, анан кийин жанагы маселе чыгып атат окшойт да. Мынтип берсе болот турбайбы? Андай кылса болот турбайбы дегендей. Анан кийин бекердин тузу татыбайт дегендей. Ата энеси жанагындай белгилүү адам, баары даяр. Эчтекеден кемчилик эмес. Окуусу, акчасы, кийим-кече дегендей. Эмне кылашын ордуп калды деген. Жокшулукту көрбөсө. Ошон үчүн жана көпчүлүк мисалдар толуп турат да. Жанагындай белгилүү адамдардын тилекке каршы эми бул дагы чоң маселе, чоң өкүнүч. Ошондой белгилүү адамдардын балдары жанагындай атасындай болуп, атасынын атын чыгарбай, Кыргызстанга кызмат кылбай бир болуп калбаганы дегендей. Көпчүлүк ошол жана белгилүү адамдардын баары эле айылдан келген, жанагы карапайым үй бүлөдөн чыккан, жокчулукту көргөн, ушундай заманды көргөн балдар болуп атпайбы? Анан көбүнчө ошо эмне үчүн ушундай болуп калат дегенге биз жанагы көпчүлүк убакта балдар менен боло албай калабыз, сүйлөшкөнгө убактыбыз жок, эмне кылган китеп окуп берген убактыбыз жок, ээрчитип жүргөн убактыбыз жок. Анан ошол боштукту толтура албай, алар жана боштукту сырткы чөйрөдөн, башка нерседен алып, анан ошол жака ооп кетип атат деп айткым келип атат да. Эми бул жерде биздин дагы күнөөбүз бар. Ошол эле учурда жанагындай эми коомчулук деп айтып, коомчулук эмеспиз да. Көбүнчө ушул ата энебиз жанагы чоң аталык милдетин аткарбай калды. Таяталык эми бардыгы деп айтып айрым бир ата энелер да. Өзүнүн баласы өзүн баксын, эмне кылсын дегендей. Жана жомок окуп берип, ээрчитип барып, момундай бир нерселерди үйрөтүп, ээрчитип китепканага барып, же театрга барып, мен азыр көпчүлүк ата энелер айрым бир чоң ата, чоң эне, тайне көрө элекмин. Китепканага көп барабыз. Ошол эле учурда неберелерин ээрчитип барып, көргөзүп, чанда эле болбосо, менимче ошол ар бирибиз өзүбүздүн кызматыбызды, жоопкерчилигибизди аткарбагандыктан ошондой болуп атат окшойт деп айткым келип атат да. Рахмат ичке. Рахмат. Бул жерде ошол сиз айткандай эле азыр аталарга, чоң аталарга, тайталарга дегендей эле биз бул жерден Ош мамлекеттик университетинин доценти Адылбек Батыралиевич агай менен дагы агайдын да сөзүн уксак, биз бул жерде мен билгенден Гапыр агай, Жакшы болот. агай дагы сакалдарыбыздан экен, чоң ата дегенде. Адылбек Батыралиевич агай, сиздин оюңузду, пикириңизди. Агай бар бекен, азыр бар болчу. Агай жок болсо анда башка жерден сүйлөй берсин. Агай жок окшойт, анда Киргенде сүйлөйт азыр, сыртка чыкса керек. Алмаз агай. Мына Акымбек Гапырга баштабайбы? Гапыр агай. Гапырга баштап айтсын, анан кийин мен айтайын. Гапыр агай, анда сизде. Үнүңүз чыкпай атат агай, микрофонду жандырып алың Гапыр агай. Рахмат, саламатсыздарбы бардык катышуучулар? Эми үнүм чыктыбы, эшитилдиби Кыялбек? Ооба. Болду, жакшы абдан. Баарыңыздарга салам, бар болуңуздар. Анан Кыялбек ушу угулуп атат. Акымбек ушуну уюштурганыңыздарга, ушу темага көңүл бурганыңыздарга өтө ыраазы болуп, азыр мен угуп отурамын. Кудайга шүгүр, ушу Кыргызстан коомубуз акырындап барып үй бүлө тарбиясы, бала тарбиясыга көңүл бура баштады. Ушунун зарылдыгы сезиле баштады. Бул өтө бир маанилүү маселе. Мен азыр Чолпон эжекейдин, анан мына Зинакан Пасанова эжекей сөздөрүңүздөрдү угуп отурдум. Кыялбек презентацияны. Рахмат барыңыздарга. Анан мен дагы мына сөз берип калдыңыздар. Мындан быйыл Акымбек өтө жакшы вебинарларды өткөрүп атат. Мындан мурдакысыда тарбиянын баалуулугу деген бир чоң семинарды өткөрдүк эле, көп адамдын катышуусу менен. Мына бүгүнкү тема дагы өтө актуалдуу. Бирок урматтуулар, мына ушул коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн бир эки маселеге мен сиздердин назарыңыздарды билейин дейм.
ушу үй бүлө бала тарбиясыга эгерде биз чындап бороз салып, бүлүк салып, чоң оодарыш өзгөрүү кылабыз десек, биз баарыбыз биригип, бири-бирибизге үн кошуп, мынандай жыйындарга ошол тема боюнча эмгек кылган, илимий иш жараткан адамдарыбызды атын атап чакырып, мындай бир чоң бири-бирибизди колдоп, сөөп, таяп, эгер чыксак, ошондо бир чоң жакшы иш болот деп ойлойм. Мына ушул нерсе ар бирибиз бая коктук болоттун дегендей, ар бир шаардан, ар бир аймактан сөз айтып калып калсак, бул чоң проблеманы жакшыртышыбыз бир аз кыйын болуп калат окшойт. Анткени жалпы көтөрүлгөн жүк жеңил дегендей, мына ошол Чолпон эжекей, Зинакан эжекей, Кыялбек, анан сиздер барыңыздар борбордосуздар, алыста Кыргызстандын бир бурчунда Тажикстандын границасында отуруп 92 жылдан бери бала тарбиясы, эне тарбиясы, үй бүлө тарбиясы боюнча 28 жылдан бери эксперимент жүргүзүп жүргөн биз дагы ушул маселеге ушундай жылдар болгон мен союздаш, үндөш, сөз кошо турган адамдарды издеп жүргөнмүн. Ошол үчүн азыр сиздерди угуп аябай ыраазы болуп отурамын. Бул өтө орчундуу тема. Бар болгону мына Чолпон эжекей, Зинакан эжекей, мына сиздерди азыр уктум. Ушул университеттеби, Оштобу, Бишкектеби конференция, симпозиумдагы сүйлөгөндө биз ошол тема боюнча, айныкса сиздер илим чөйрөдө жүргөн адамсыздар, эмгек кылган адамдарды, ошол боюнча жазылган китеп, булактарды дагы бир эскерип кетсек, адилеттүүлүк да болот, иштин эффективдүүлүгүнө да таасиры тиет деп ойлоймун. Анан мына Кыялбек бул багытта бир топ жакшы китептерди жаратып жүрөсүз, азыр көрсөттүңүз. Биз аны реклама деп кабыл албайбыз. Аны түз эле кабыл алып, кабыл алыш ал жакта турсун. Мен өткөндө айттым, том алып туруп, ушул айылыбыздагы тойдо Кыялбектен деп, анан жаш үйлөнгөн үй бүлөлөргө өзүбүздүн китеп менен кошо ушундай деген инсандар бар деп таркатып жүрөбүз. Мына ушулар аркылуу мен айтмакчымын, алыс-алыстан бири-бирибизге үн кошуп, атыбызды атап, эмгегибизди атасак, ошондо иш жакшы болот. Анан ар бирибиз өзүбүзчө кыйынсынып, звезда первой величина боло берсек агар, өсүү кыйын болуп калат деп ойлойм. Эми ушул жерден мен сиздерге бая эже өтө бир жакшы эмени айтып кетти. Мына Чолпон эже эненин өзүнү тарбиялаш керек экен го деп сөзүңүздүн башында өтө туура айттыңыз. Ошой бардык маселе энелердин тарбиясында болуп атат. Ошо энелерди тарбиялоо маселеси Кыргызстанда эчак пышып жетилген. Мына ошол үчүн 97-жылдан эне мектебин ачып, мына быйыл нече жыл болот, 20 жылдан ашып калды окшойт. Ошол энелерди окутуп келатам. Азыркы күндө Кудайга шүгүр, мына министрибиз Каныбек Исаков, Алмаз Токтомамбетов, Чынара Усмонова зам губернаторунун колдоосу менен Кыргызстанга бул бир топ таралды. Ысык көл, Нарынга чакырышып, ошол улуттук университетте, Манас университети, Ататүрк университетиде бул боюнча жыйындар болду. Бар болгону жана мен айткандай, биз бири-бирибизге көңүл буруп, ошону колдошубуз керек. Эне тарбиясына арнап, атайын программасыны түзүп, энелер мектебинин, анан анын колдонмо китебини түзүп, анан жана сиздер айткандай, эми мен ол мастер-класс экенин билбей эле өтүп жүрүпмүн. Мына 500, 600, 700дөн адам катышып өтүп жүрөт. Бул өтө туура белгиледиңиз. Бардык маселе энеден башталат. Анан экинчи бир маселени айтып кеттиңиздер, атаны дагы айтып кетели деп. Мына ошо китептин ичинде 92-жылы жазган экенмин, ата тарбиясы деген бир глава бар. Ата тарбиясы. Буга дагы биз көңүл буралы, өтө туура маселени койдуңуздар. Анан мына Зинакан эже бир жакшы сөздү айтты, алдейлер ырлары өтө пайдалуу деп. Мына өтө туура. Анан ушул алдей ырылдары боюнча, анын тарбиялык маанисиси боюнча, мына азыр мен адабиятка шилтеме берем. Өзүмдүкүгө эмес.
Ахматалы Алимбеков дегеннин кыргыз этнопедагогикасы да алде ырларынын балдардын кулагына кирип бешикте жан дүйнөсүгө кылт этип түшүп, азыркы единица түшкөндөй канчалык мааниси чоң экенин айтып, ошону илмий көз караштан ачып берген жерлери бар. Ошого мен жана айткандай өтө туура маселе койгонсуз. Алде ырларын сиз өзүңүз жазып, мына жаштарга, элге таркатып атканыңыз дагы жакшы. Мына ушуну дагы биз бир жакшы колго ортодо алсак жакшы болот экен. Анан эми ошолордун катарында мен жалаң гана айылда жүрүп, мындай эне мектебин өтүп жүрбөстөн ошонун 25 жылдыгын жалпылап туруп, ата-энелердин педагогикалык маданиятын өстүрүү деген темада диссертацияны жазып, 2018 жылы 5 сентябрда Кыргыз билим берүү академиясы Арабай университетинде защита кылдым. Азыр сизде айтып аткан көп маселени мага илмий көз караштан тастыктап чыгышка туура келди. Акырында дагы бир маселени айтып кетейин, анан кийин суроо болсо жооп берейин. Урматтуулар, мына бул жерде бая балаң сен баскан жол менен басат деген өтө туура маселе коюлган. Мына бул жерде мындай деген сөз бар. Мен ошону мисалдар, далилдер менен, илмий көз караш менен бергенмин. Сөз чакырат, үлгү эрчитет. Биздин эң чоң катабыз тарбиялабаган ата эне жок, тарбиялабаган устаз жок. Көбүнчө сөзү башка, иши башка, жашоосу башка, ою башка, тилеги башка болуп кетип атат. Ошол үчүн сөз чакырат, үлгү эрчитет дегендей, мына ушул жерде мен аны чечмелеп бергенмин. Биз ата-энелерибизди тарбиялаш эмес, жашап тарбиялаш, иштеп тарбиялаш, мамиле кылып тарбиялап, уктап тарбиялап, чай ичип тарбиялаштын үлгүсүнү көрсөтүүгө балдарыбызды чакырышыбыз керек экен. Өзү тарбия сөзүнүн илмий чечмелениши таалим, илим, билим бериш болсо, тарбия бул жасап көрсөтүш деген. Ошол үчүн биз ата-энелерибизди ушул маселеге чакырсак эң жакшы болот. Акыркы дагы бир маселе, сиздер айтып аткан баягы энелерди, аталардын ушу сиз баскан жол менен басат деген өтө туура. Урматтуулар, ошо балаң сен айткандай болбойт, сен болгондой болот деген, ошо сиздер айткан теманын квинтэссенциясынын бири болсо керек. Ошол үчүн биз ата-энелерибизди балдарыңыз кандай болушуну кааласаңыз, ошондой өзүңүз болуң, айтпаң деген философиялык көз карашка алып келсек эң жакшы болот деп ойлоймун. И дагы бир маселе, биз ата-энелерге үй бүлөгө педагогикалык маданиятты киргизүүгө келиңиздер. Чолпон эжекей, Зинакан эжекей, Кыялбек, кол кармашалы, үн кармашалы, көз караш, илим, сабак кармашалы, бири-бирибизди сөөп таяп, Алмазбек академия менен биргеликте чыгалы деп чакырамын. Анан мына бул жерде биз үй бүлө кургандан кийин айтканыбыз бир аз кеч болуп калат экен. Азыр 3 жылдан бери биз ушуну программасы менен өтүп атабыз. Бул болочок энелердин мектеби, болочок аталардын мектеби. Бул 9-10-11 класстарга спецкурс катары киргиздик. Бул бүт 9 класстан баштап университетти бүткүчө болочок эненин, болочок атанын өзүгө сиңирип алган рухий, дил азыгы, идеялык, теориялык билими, тажрыйбасы кийин балдарга өтүшүнү эске алып, биз ата-эне болушка 9-10 класстан баштап болочок эне мектебинин программасын түздүк. Мына ушулар менен сиздерди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга чоң рахмат, ийгилик болсун. Сизге да рахмат. Рахмат агай. Алмаз агай, анда сизде. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, барыңыздарды мына ыйык Рамазан айы менен куттуктап, анан бүгүн көпчүлүгү энелер катышып атат. Ушул энелерди майрам менен куттуктап кетем. Энелерге ийгилик каалайлы, бакыт тилек каалайлы. Чынында балдардын тарбиясында энелердин ролу өзгөчө зор. Мен бир болгон окуяны айта кетейин, бир тамаша иретинде. Бир жолу
мага бирөө радиодон чалып калды. Келип сүйлөп бериңизчи, бала тарбиялоодогу аталардын ролу деген темада деп. Анан мен чет мамлекетке кетип аткам. Мен жанында Кожогелди Култеген отурганда, анан айттым. Ушундай деп чалып атат. Сиз барып сүйлөп бериңизчи десем, ал айтат, жок. Мен сүйлөбөйм. Бала тарбиялоодо биздин ролубуз деле жок экен. Жалаң эле карачы ырларды деле кара. Жалаң эле энелер жөнүндө, эркектер жөнүндө экелери бар экен аталар жөнүндө. Бирөөсү кала бердин танк алдында тепселип, экинчиси ичпечи ата ичпечи деген. Андан башка ыр жок экен деп. Бул тамаша иретинде айтылды, бирок кайсы бир деңгээлде чындыгы бар сыяктуу айтылат да. Мен чынында айтат элем, баланы тарбиялап атканда ата эне бирдей катыш керек. Бирок баары бир эненин ролу башкача. Анткени бала төрөлгөн кезден баштап, мен баягы өткөндө да көрсөттүм эле, баягы 3 жаштан кийин кеш деген китеп бар да, жана Масар Ибукунун китебинде. Ошол китепте да айтылат, жаңы төрөлгөн кезде, өткөндө да айттым эле, жанагы Сталинград сыяктуу блокададан чыгып кеткен адамдар өтө оор турмушту башынан өткөрүп, тирүү калгандар, андан чыгып кеткендер, ошол жаңы төрөлгөн кезде аны сүйгөн кишиси болот экенде, өтө жакын адамы болот. Изилдөө ошону көрсөткөн. Бул албетте эне, бул эне өзүнүн меримин берип, эне деген баягы бир слайдты көрсөтөйүн эле, мейли. Өткөндө деле көрсөттүм эле. Бул жана кыргыздардын Керемети деген 3 илтик эмне өзгөчөлүгү бар деген жерде. Мисалы, эне өзүнүн меримин берип атып, эне сүтүн берип атып, эне бешигирин ырдап берет да. Ушул 3 нерсе бул келечекте баланын тагдырын аныктайт деп атабыз. Бул изилдөөлөрдө ошону көрсөтүп атат. Ушул жерде эненин ролу өзгөчө. Жана Зейнакан эжеке айтып кеткендей, андан ары бешигирин улантып, алейырлары. Мунун баарында эненин ролуна тең келе албайбыз да. Бирок ошол эле учурда мезгил өзгөрүп атат. Мына азыр акыркы кезде төрө түйүндө бала төрөлөрү менен анын атасынын көкүрөгүнө коюп берип атат. Мунун эмне себептен? Ал көкүрөгүнө жөн эле коюп коюп аткан жок. Ал ошол бала жаңы төрөлгөндө эле рухий жактан ата менен байланышта болуп калып атат. Экөөнүн байланышы бекемделип калып атат. Азыр баягы илгерки заман жок. Илгери жоокерчилик заман болгон, бир чабышка кетсе айлап жоголуп кеткен. Азыр деген ата эне дайым эле үйдө. Азыр атанын баланы тарбиялоого мындай кошо турган салымы мүмкүнчүлүгү кенен деп айтат элем да. Анан эми баланы тарбиялап атканда биз жанакы концепция жөнүндө да ойлонуп атып, Кыялбек бол жакында сүйлөшөбүз го. Ошондо бир эки нерсе өзгөчө багытта туруш керек деп атам да. Биринчиси бул үй бүлө. Үй бүлөнү биз эң негизги деп коюшубуз керек. Үй бүлө баланын тагдырын, келечегин чындап эле аныктайт. Анан баланын өзүн өзү тарбиялоосу, өзүн өзү таануусу, өзүн өзү өнүктүрүүсү, бул эки жанагы куштун канаты сыяктуу экөө катар кетиш керек. Анан калгандары сөзсүз түрдө башка багыттарда кошулат, бирок ушул экөө өзөккө ээлеш керек деген. Анан мына бала жөнүндө айтып атканда бизде бир нерсе бар. Кыргызстанда баланы изилдеген бир дагы структура болгон жок. Ушул убакка чейин Союз убагында да болгон эмес. Баланы изилдеген институт жок. Биз жалаң эле баланы кантип окутабыз, балага мындай тарбия беришибиз керек, баланы мынтип окутушубуз керек дейбиз. Бирок ошол бала кантип кабыл алат? Канчалык деңгээлде кабыл алат? Кантип тарбияланат? Эмне кызыкчылыгы бар? Ушул жагынан мисалы коңшу Казакстанда институт гармоничного развития детей деген бар. Россияда болсо өзүнчө чоң институттар бар да. Ушул багытты бир келечекте күчөтүшүбүз керек да. Биз ошол тарбия бере турган балабыздын өзүн мындай жакшыраак таанышыбыз керек деген. Анан бүгүнкү вебинар мага аябай жагып атат. 3 лекциядан аябай 3 баяндамаштын ушунчалык эмоция менен, берилүү менен, мазмундуу теманы жакшы ачып бердиңер. Чоңөргө мен ыраазычылык билдирет элем. Ушунчалык мага жакты. Мынакей биринчи Зейнакан эжегенин жана өзүнүн тажрыйбасынан айтып берип атканы, бул башка жактан эмес, китептен окуганын эмес, өзүнүн тажрыйбасы, турмуштагы болгонун айтып берип атканы, кимдин Чолпон эжекебиздин болсо баягы жанакы эрте өнүктүрүүгө болгон мамилеси, баланын бугун чыгаруу деген эмне экендигин чечмелеп берип атпайбы. Анан Кыялбектин аябай илимий жактан да, практикалык жактан да келтирип туруп, сонун кылып анан аталардын ролуна, эненин ролуна мындай эмоция менен берген бүгүнкү лекцияларга, вебинардын материалдарына мен ушунчалык ыраазы болдум. Абдан сонун материалдар болду. Ушул мындан ары да уланса деген менин мындай бир сунуш болуп атат да. Ушул вебинар учурунда эле эмес, мүмкүн бир сайт болуп калабы, чат болобу, пикирлерди башка учурда дагы жана катышуучулар, анткени айрым эле кишилер сүйлөп калып атабыз дагы, анан көпчүлүк алып калып атат. Ойлорун, пикирлерин мындай ушул учурда эмес, башка учурда да мындай талкууга жөнөтүп турсабы деген сунуш да. Барыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен бүгүнкү лекторлорго чоң ыраазычылык. Рахмат.
Рахмат. Ошол сиз айткандай жанагы талкуу эме мүмкүнчүлүк болсо балким биздин Facebook баракчага калтырса да болот. Ошол кайсы темада, кайсы тема негизинде вебинарлар болсо деп калтырса да болот. Рахмат сизге. Албетте сөздөрүңүзгө кошулабыз. Жанагы жакшы бир сөз бар эмеспи? Эй, карлык бир күн келет, отурасың зарыгып депчи. Ошол зарыгып отурбай тургандай болот, балдарды биз тарбиялашыбыз керек. Анда ушул убактыбыздагы сунуш бар. Ооба. Анда акыркы ушул жыйынтыктоо эмесинде спикерлерге сөз берсек, жыйынтыктоочу ошо менен аяктасак жакшы болот. Эжеке сизде сөз. Алмазагай сүйлөйм деп атат окшойт. Жок. Чолпон эжеке. Адлагай чыкпадыбы дегеним. Адлагай чыкпады, кирип кетти окшойт. Чыкпадыбы? Чолпон эже. Рахмат бүгүнкү ушундай уюштуруучуларга, ушундай вебинарды уюштуруучуларга абдан бир баарыбыз мындай ар бирибиз өзүбүздүн тажрыйбабызды, билимибизди бөлүшүп, бири-бирибизди байытып, жакшы пикирлер айтылды. Анан кийин мен дагы тарбиялык өзүм жазуучу катары, балдар темасында жазып жүргөн жазуучу катары ушу тарбиялык маселе өтө кызыгып, ошо өзүм салымымды коштум келет. Азыр бир эме боюнча үчүн азыр балдар таштап кетип атат деген пикир боюнча биз балдардын жүрөгүн козгой албай атабыз да. Даяр нерседе жашаган бала эч нерседен кем болбогон, жүрөгү козголбой калат экен да. Ал аяоо сезими, мындай бир өзүнчө эмне үчүн турмушта бул мындай, бул мындай, эмне үчүн буякта бай жашап атат, биз кедей жашап атабыз, же болбосо эмне үчүн атасы чек тиги баласын урат деген бир мындай сезимди ойгото албай жатабыз. Анан ошон үчүн ошол бала жүрөгү козголбой калган бала кийин ата энесине мээримсиз болот экен. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, абдан жакшы, менимче абдан пайдалуу семинар болду. Мындан кийин дагы ушундай керектүү, пайдалуу семинарларды, вебинарларды өткөрүп турушуңузду каалайт элем. Рахмат эжеке. Угулуп атабы? Угулуп атат. Урматтуу кесиптештер, сунуш айткым келип атат. Баарыңарга терең ыраазычылык, абдан жакшы, пайдалуу сунуштар болду, пайдалуу иш-чара болду деп ойлойм. Биринчи сунушум жана Гапыр айткандай тажрыйбасы сонун, ошол учурда жана биздин башында биз телегор бар анын жанында. Ошону YouTube'дан көрсөңүздөр 30га жакын сабагыбыз бар. Энелер мектеби деп жазсаңар чыгат YouTube'дан. Ал жерде кандай, ошол сиздер айткандай кыздарды турмушка даярдоо, эне болууга, конок күткөнгө, үй бүлө күткөнгө жана башка дегендей. Экинчи сунушум, Алмаз агай, могу сиз азыр ошол илим изилдөө билим берүү академиясында иштеп аткандан кийин баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, баягы Союз убагындагы 90 жылдардагы тарбия башка, азыр 21-кылым. Ошондуктан мен сунуш кылат элем. Бул билим берүү системасындагы реформа аябай керек. Ошондуктан мектепте мына бүтүрүүчү класстар, 9-11 класстарга бизде тилекке каршы ушул илимдер өнүккөн эмес, психология деген илим. Психология десе бизде мындай тескери ойлошот да. Ошол илимди жок дегенде жалпы психология көп. Мектепке чейинки мектеп, жаш курак, анан жалпы психология деген бөлүнөт да, сиз жакшы билесиз. Ошону бир жок дегенде жалпы психологиянын элементтерин 9-11 класска киргизиш керек го. Билбейм, бир ошонун бир жолун таап. Себеби 9-класстан кийин ал баягы кесиптики окуу жайларга кетип калат, же болбосо дагы бир башка окуу жайларга кетип калат, лицейлерге кетет, турмуш жолуна түшөт, акча тапканга түшөт дегенде. Анткени азыр деген балдардын баягы мурункулар менен салыштырып жаш курак мүмкүн эмес. Азыр балдардын жаш курак эрте жетилип атпайбы? Ошондуктан менимче ушул мектепте ошону киргизиш керек. Кийинки сунушум, биз азыр мыйзам сыйлаган өлкөбүз да. Биз жана этнопедагогиканы айттык, психологияны айттык, практиканы айттык. Ошол эле учурда мыйзамдык жагы бар да, бала тарбиялоодогу. Үй бүлө кодекси бар. Анан кийин конвенция о правах ребенка, мен орусчасын айтып атам, кыргызчасы жанагы балдардын укуктары жөнүндө конвенция болуш керек, Алмаз ага. Ошону дагы ата энелер окуп коюш керек да. Көпчүлүк учурда бизде жанагы мектеп менен ата энелердин ортосунда конфликттер болуп атпайбы? Ошол жанагы мыйзамдык жагын билбегендиктен дагы ушундай үй бүлө кодекси жана жоопкерчилик
бул жерде жоопкерчилик. Миграция маселеси бизде аябай курч, ошондуктан үй бүлө кодекси анан жана конвенция о правах ребенка дагы ата энелер окуп коюш керек. Азыр эми Кудайга шүгүр аябай жетиштүү. Кийинки сунушум Алмаз агай, жана сиз жакшы айттыңыз, бизде баланы изилдеген институт жок деп. Сиз азыр жетекчисиз да, эмне үчүн ошондой маселени койгонго болбойт? Эми качанга чейин эле биз мына азыр баягы мурунка бир 10 жыл, 20 жыл мурунка салыштырмалуу азыр деген миграция маселеси, төрөлүү маселеси бизде жакшы миграция маселе ал көйгөй. Балдардын төрөлүү көбөйүп атпайбы? Мына балдарда мектептин саны, класстар жетишпейт, бала бакчаларда да 3-төн жатат, жанагы нормадан ашып кетип атат дегендей. Эмне үчүн сиз ошол маселелерди коюп, же бир ошол эле силердин академия балким ушул маселени колго алып изилдейт деген нерсени айткым келип атат. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, баарыңарга терең ыраазычылык менен абдан бүгүн силер менен баарлашып ушундай рахат калдым, эс алдым десем болот. Силерден билим алдым, илим алдым дегендей тажрыйба алмаштык. Ден соолукта бололу, дагы эмки көрүшкөнгө чейин аманчылыкта. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазымын. Рахмат. Алмаз агай жооп берип толуктап коесузбу кичине пикириңизди? Мен макул бул жерде жанагы балдарды изилдөө институты боюнча биз буга чейин деле кайрылып келгенбиз, бирок чынында маселе оор. Азыр Кыргыз Билим Берүү Академиясын биз айлыктарды көтөрүш үчүн биз 30 кишини кыскартып атабыз. Анткени 30 кишини кыскартып, калган кызматкерлердин айлыгын 50%га көбөйтөбүз. Ошону менен эптеп мындай жаңы ой жүрткөн адамдарды алып келсек деген оюбузда. Бул жанагы балдарды изилдеген өзүнчө түзүмдү түзүү боюнча өкмөткө чейин кайрылганбыз, бирок азырынча менимче кичине үмүт кылып аттык эле. Азыр мына карантинден кийин, кризистен кийин кайра чыкпай калдык. Быйылча болбой калат го деген ой. Анан экинчи маселе жана энелер мектеби дегенде чынында азырдагы мен китепти карап отурам. Гапырагайдын тажрыйбасын Кыргызстанда жайылтуу боюнча бул министрликте да сөз болгон, аны жайылтууга бардыгы макул. Мен жанагы изилдөөсүндө дагы диссертациясын коргоп атканда да оппонент болгомун. Ушул маселени жайылтышыбыз керек, колдон келсе ошол тажрыйбаны дагы байытышыбыз керек деген ойду кошкум келет да. Рахмат. Рахмат агай. Анда эмесе Кыял агай жыйынтыктоочу сөз сизге берсек. Рахмат, урматтуу вебинардын катышуучулары, анан сунуш пикир айткандар баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан эми ар бирибиз кичине болсо да тарбия жаатында өзүбүз жасай алган бир кадамдарды жасай бергенибиз жакшы. Эми Гапырагайдын бул жакта суроода берип атышат, Гапырагайдын энелер мектебин жайылтпайсыңарбы дейт. Жайылтып эле окутуп, айтып эле жүрөбүз. Кайсыл жерде энелер мектеби жөнүндө сөз болсо, бала тарбиялоо жөнүндө болсо, Гапырагай жөнүндө айтпай койбойбуз. Анткени Кыргызстанда биринчи өзүнүн практикасын диссертация жактаган киши, бир топ китептери бар, китептерин бизде алып, пайдаланып, таратып жүрөбүз. Буюрса баардыгыбыздын эми милдетибиз бала тарбиялоо. Анан дагы бир суроо келиптир, мына жерде Кыргыздын бала тарбиялоодогу ыкмалары деген китеби жазасыңарбы деп. Мен өткөн бир вебинарда да айттым эле, биз Абдыкерим Жаркынбаевич агай экөөбүз бир 90% бүтүп калган, карантинден кийин бүтөбүз. Бала тарбиялоодогу кыргыз керемети деген китеп жаздык. Буюрса акыркы жыйынтыктарын чыгарып атабыз. Биз эми албетте башка тектеш элдердин китептерин көп котордук. Бала тарбиялоодогу жаңы ыкмалар түрк тилинин, анан баланы жазасы тарбияла деген жана Элжас Эртай уулу деген Казакстандагы кесиптешим бар, бактылуу отбасы деген борбору бар. Ушундай укмуш борбор ал. Ажырашкан үй бүлөлөрдү бириктирет, энелерди тарбиялайт, балдар, аталарды тарбиялайт, ушундай. Ошонун китебин которгонбуз. Анан буюрса ошол бала тарбиялоодогу кыргыз керемети деген китебибиз чыгып калат. Бул жерде эми ошол өзүбүздүн баягы оюбуз, пикирлерибиз, кесиптештерибиздин пикирлерине таянып, анан ушурда практикага таянып бир эмгек жараттык. Анан баарыңыздарга рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мага немени берип коесузбу, Акын байке? Администраторду. Акын байке. Мен демонстрация, уже менде экен. Анан ушул жыйынтыктоочу катары биз эми бир сунуш катары айталы, бала тарбиялоого сунуштарда вебинар жыйынтыкталып атат да. Мындай бир сунуштарды келтирет элек, эми бир өзүбүздүн жеке көз карашта бала тарбиялоо үчүн баланын психологиясын жана мүнөзүн абдан жакшы өздөштүрүү керек. Биринчи бардык ата энеби, мугалимби бардыгыбыз. Андан кийин мугалимдер жана ата энелер бала тарбиялоо маселелерине байланыштуу акыркы өнүгүүлөрдү, жаңылыктар билүүлөрү керек. Ар түрдүү жаңылыктар болуп атат, жана Чолпон эжеке айтты, азыр башка тарбияда 21-кылым деп атат. Анан ата энелер бала тарбиялоо жөнүндө зарыл изилдөөлөрдү уюштурушубу абзел. Жана бул тармак
саламаттыктагы эксперттер менен дайыма маалымат алмашып туруш керек да. Себеби изилдөө иштери бизде жүрбөйт. Азыр Алмаз агайларда туура белгилеп атат, ошондой бир институт керек деп. Анан эксперттер экспертти өзүбүз эле аныктап алабыз. Эми бала тарбиялоо жөнүндө көп сүйлөсө, билим берүү жөнүндө көп сүйлөсө, бул ошол тармакта эксперт деп. Жок дегенде ошол өзүбүз аныктап алган эксперттердин дагы ушул тармактагы маалыматтарды алып турушубуз керек. Анан баланын өзүнө жараша өзгөчөлүктөрүн, талантын ачуу үчүн психологдордун, эксперттердин илимий изилдөөлөрүнө катышуусу керек. Бизде бир топ илимдер жазылды. Педагог илимдери, психология илимдери, бирок канчалык актив практикалык мааниси бар, канчалык ал сиңип кетти мен айта албайм. Бирок ата-энелер дагы ушулардын изилдөөлөрүнө катышып турушу керек. Анан үй бүлөнү бала тарбиялоого ылайыктуу абалга жеткирүүбүз абзел. Үй бүлө куруп эле эки адамдын баш кошуусу бул үй бүлө, мына ак сарайың бар, мына машинаң бар, мына акчаң бар, байлыгың бар деп койбой, ошол үй бүлөдө бала тарбиялоого ылайыктуу абал, чөйрө түзүүгө биз коомчулук жардам беришибиз керек. Анан баланын досторун таануубуз керек, ата-энелерге айтарым. Үй бүлө менен мектеп биргеликте иш жүргүзүү зарыл. Себеби 3 жылдык деп айттык, эми мен 2 жылдык айтсам, үй бүлө анан мектеп деп. Ушул биргеликте иш жүргүзүү зарыл. Бири-бирибизге шылтабай, мектеп билим берет, билим берүү мекемеси ата-эне тарбияны ата-эне берет дебей, бирге алып кетишибиз керек. Ата-энелер балдарынын кандай болушун каалашса, балдарына ошондой мамиле кылуулары керек. Бала тарбиялоодо баланын талантын аныктап, ошого карата багыттоо зарыл. Жана Зейнакан эжелерди айтты, сонун баланын талантын ачуу боюнча ошого багытташ керек. Ата-энелер баласын моралдык жактан күчтүү кылуу үчүн сезимдерин балдарына бөлүшүү керек. Балдарга мекен, туу, тарых сыяктуу баалуулуктарды түшүндүрүү зарыл. Өзүбүздүн жана Чолпон эжеке бүгүн аябай жакшы айтты бул элдик баалуулуктар жөнүндө. Мына ушул баалуулуктарды түшүндүрүү зарыл. Балага керектүү ишеним берүү абзел. Жашоодо өзүн багып кете алыш үчүн эмгекке үйрөтүү зарыл. Биз балдарды турмушка даярдабай калбадыкпы? Балдар турмушка даяр болуш керек. Мына бүгүнкү күндөгү билим берүүдөгү реформа да ушуга багытталып атат. Балдар турмушка даярдагыла деп. Ата-энелер бала тарбиялоонун турмушунда экинчи иш катары эмес, жана айттым, маанилүү милдети катары көрүш керек. Бир кесиби катары көрүш керек, өзүнүн диплому жок, Кудай Таала тарабынан берилген бир кесиби катары, бала тарбиялоочу катары. Анан ата-эне бала тарбиялоону өздөрүнө бир кесип катары тандоосу шарт. Дагы милдеттер аткарылса, бир гана ата-эне бактылуу болбостон, мамлекет да бактылуу болот эле деген пикирди айткым келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм, бүгүн аябай өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алдык, жакшы маек болду. Ыйык ата журт фондуна дагы ыраазычылык билдирем. Чоң Акын байкеге, анткени азыр 3 адамдын башын кошо албай аткан мезгилде мына 100гө жакын адамдын башын кошуп атасыз. Бир ушул катышкан 50 адамдын ичинен 10 адам деле өзүбүзгө керектүү нерсени алып, дагы бир 10 адамга жайылсак, сепичка болуп кете берет. Бөлүшсөк дегендей, бөлүшөлү, баягы жакшылыкты бөлүшкөн пайда. Слайдтарыбызды берели. Эми баягы ишти кең салып, өзүбүз бала тарбиялоого салым кошо берели деген жакшы ниет. Баарыңыздарга чоң рахмат, чыдап угуп бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, туткан орозоңуздар кабыл болсун, жай күндөргө кайталы буюрса, балдарыбыз ушул мамлекетти бактылуу кыла турган балдар болуп тарбиялансын. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Рахмат агай. Разыбыз, рахмат, разыбыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу эжекелер, Зейнакан эжеке, Кыял агай, Алмаз агай, жалпы эле катышуучулар баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Албетте Кыял агай айткандай, ушул нерсе менен биз алган тажрыйбаларды, уккан пикирлерибизди, эжекелерибиздин, агайларыбыздын ишке ашырган болсок, сөзсүз түрдө мамлекетибиз алдыңкы жылдарда Кудай буйрса эң өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кошулат деп ишеничтүү айта алабыз. Баарыңыздардын ушул улуу Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эмне максат тилегиңиздер болсо, ошол максат тилегиңиздер орундалсын. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде тынчылык болсун. Жамандык нерседен дайым алыс бололу. Кудай буйрса, кийинки вебинардан жолугушканча саламатта калыңыздар. Биздин вебинар буйрса дагы улана бермекчи.